Абдул Хаким Хожаев. Ажыдар. Чыгарманы окуган Адилет Чубаков. Кандай гана улуу принципке жаманбасын, согуш баары бир согуш. Азезил Сатани идеологиянын шапары, Дантенин 9 кабат тозогу. Кече гана жүз берип өткөн Тажикстандагы граждандык согуш атага баланы, агага инини, доско досту, кандашка кандашты каршы коюп, жер тарыхындагы эң улуу цивилизациянын бир ошогу болгон аймакты баардык көрсөткүчтөрү боюнча орто кылымга сүрүп таштады. Ошол азезил бийлеп, шайтан даң салган кандуу кармашты өз көзү менен көргөн жерге талдык таланттуу кыргыз боордошубуздун колуңардагы китепчеси бийик гуманисттик чыңалууда жазылган чыгармалардан турат. Кандай гана актанып мактанбасын, киши өлтүргүч саясат идеологияга кечирим жок экенин жар салат. Бир атадан тараган азыркы адамзаттын айкын жолу шайтан эмес, теңир жолу, өлүм эмес, өмүр жолу экенин кызыл сызык менен баса көрсөтөт. Бегали карыянын түшүнө бүгүн да айылы кирди. Бусаам да адаттагыдай балалык курак экен. Ак бозатка жайдак минип, айылын көздөй чымын куюм болуп чаап баратыптыр. Эмне үчүн экени белгисиз. Ушунчалык шашып алган. Атты улаам демитип, учуп күйүп, камчы салат. Дайым ушундай. Айылга мына кире берерде алдынан буркан шаркан түшкөн дайра пайда болуп, өтө албай айланчыктап калат да, анан чочуп ойгонуп кетет. Бир топ жылдардан бери адатка айланган бул түш көбүнчө таңгамал, багымдат намаз убактысы жакындаганда кирет да, ошондон кийин ойгонуп кеткен аксакал туруп даарат алып келип, бул өзгөчө түшкө багыштап көпкө чейин Куран окуйт. Соң мандаш корунуп, теспесин бир-бирден манжаларынан өткөрүп, көзүн жумуп үнсөзсүз отура берет. Жок, алы бул көзүрмемде жана эле көргөн түшүнө кайрадан баам салып, кайрадан акыл элегинен өткөрөт. Эмнегедир ушул түштү көргөн күндөрү өзүн жеңил сезип, көңүлү ачылат. Бул түш өмүрдөгү эң бир аздектеген кымбат нерсесин, азиз нерсесин, аяр нерсесин эсине салгандай ушул күндөрү өзүн бактылуу сезет. Түшүндө алдынан күрпүлдөгөн дарыя чыгып, айылына жете албай калгандыгына да өкүнбөйт. Негизи айылды көздөй ак бозат минип чаап баратканына кубанат. Бир күн болбосо бир күн дарыядан да өтөрмүн деп үмүт кылат. Дегеле түштөрүнүн баарын жакшылыкка жоруйт. Айрыкча ушул түшүнө өзгөчө маани берет. Бул түш көргөн күндөрү үйүнөн эч жакка чыкпай, көп да сүйлөбөй теспесин тартып отура берет. Атасынын сырын жакшы түшүнгөн балдары да, байбичеси да тоскоол болушпайт. Карыя мындай учурларда теспе таштары сыяктуу өткөн өмүрүн тизмектеп көз алдынан өткөрөт, таразалайт, баскан жолуна сар эсеп салат. Өзгөчө анын эсинен кетпегени, жарк эткен чагылгандай жан дүйнөсүн жарытканы, карт көңүлүнө канат бүтүрүп, кыялын алыска кайра кайтпас жактарга учурганы, бала күнүнөн калган эки эскермеси, эки эстелик тумары. Биринчиси бул дайыма май айынын орто ченинде гүл аччу маркум атасы тигип калтырып кеткен теректердин арасындагы жалгыз түп алма. Алманын гүл ачышы 7-8деги Бегали үчүн айтып бүткүс майрам болор эле. Жазгелери менен али анча күч кубатка ээ боло элек Бегали бүткүл аракетин ошол алмага жумшачу, түбүн жумшартып, көң салчу, суу куючу. Анан ар бир көзүрмемди санап алманын гүл ачышын чыдамсыздык менен күтчү. Эмнегедир бул алма ага айылдагы алмалардан башкача көрүнчү. Мунун мөмөсүнүн даамы ширинби, же башкалардын алмаларынын даамы таттуубу ага анча маани берчү эмес. Негизинен айылдагы алмаларды алардын гүл ачышы менен айырмалап салыштырчу. Атасынын алмасы бир башкача бажырайып, буладай аппак болуп, шумдуктай кооз көрүнөр эле. Анан жытын айтпа. Бегали үчүн башка эч бир гүлдө, эч бир өсүмдүктө мындай жагымдуу, мындай ширин, мындай таттуу, мындай ажайып керемет жыт жок эле. Ушундай жыттан рахат албай, байкабай, бейкапар тияк бияка өтүп жаткан кишилерге таң калчу. Алманын үлбүрөгөн назик гүлдөрүн чымчыктар мындай турсун,
табияттын сырын түшүнбөгөн наристе арлардан да кызганчу. Ошондой учурда көкүрөгүн не бир таттуу сезимдер уялаган бала астыртан сыймыктанчу. Көрчү, ааламда теңдеши жок алманы менин атам тиккен турбайбы? Деп ичинен корстон болор эле. Анан калса атасынын каза болгондугуна ишенчү эмес. Кантип эле тиги теректерди өстүргөн, могул алманы өз колу менен тиккен атам өлүп калсын. Мындай болушу мүмкүн эмес. Ал келет, сөзсүз келет. Агөрөкчө мен алманы жакшылап багайын. Чын эле тирүүлүктүн бирин кем кылчу мыйзамын Али жакшы түшүнө элек бейгүнөө наристе атасынын келерине ишенчү. Бул жалганчы үмүт аны алмага, теректерге огуп өтер бекем чырмачу. Экинчи эскермеси бул күзгө жуук башталган буудай орог эле. Тагыраак айтканда, колхоздун кампасында буудай тарткан арабалар болчу. Айылдын четиндеги кырмандан кызылдан данды жүктөп кошуна айылда жайгашкан кампага чапкылап жөнөшкөн аттардын артынан Бегали өз курбалдаштары менен жарыша чуркачу. Чоң кишилердин, ата-апаларынын урушканына карабай жылаң аяк, жылаң баш, борпоң топуракты матыра кечип, аттардын туягынан асманга көтөрүлгөн чаңды кере жутушуп, чымын куюн болуп жүгүрүшчү. Бири-биринен озуп баратышкан жаш балдарга чаңга айланып жолду каптаган топурактын жыты, аттардын терисинин жыты менен кошул ташыл болуп, мурунга урган жаңы буудайдын жыты бир башкача туюлар эле. Аттардан дээрлик алыста калып кетишсе да, күүлөрүн токтотушпай чуркап, бейиттердин жанындагы таштак жолго жетип, арабалар бурулушка имерилип көздөн кайын болгондо гана өкүнгөндөй баштарын шылкыйтышып кайра кайтышчу. Ошол буудай тараткан учурларда апасынын жемелегенине карабай, башы көзүнүн темгил ала болуп, бутун чортмокко тилдиргенине карабай, Бегали бул адатын күндө кайталачу. Жолду коюу чаңга каптаткан арабалардын артынан бар күчү менен чуркаганда, жээлигип, канат бүткөндөй өзүн эркин сезип, ага чаңдын арасында жүрбөй эле булуттардын үстүндө каалгы учуп бараткандай туюлчу. Бегали карыянын бала күндөгү бактылуу көз ирмемдеринен ушул эки элес канат кол жеткис алыста калган, балалык өмүрүнүн сакталган табирик катары түбөлүккө өзү менен кошо жашап келет. Ушул эки учурду эске түшүргөндө гана бөксөсү толгондой, өткөн өмүрү текке кетпей кандайдыр бир мааниге ээ болгондой сезилет. Анан балалык бактысынан ажыраткан каргашалуу күндөр жагымсыз түштөй элес булас көз алдына тартылганда каңырыгы түтөйт, үшкүрүк менен өзүн сооротот. Дүйнөгө пар бала чагы өтүп жаткан жай күндөрүнүн бири эле. Кайдан жайдан экени белгисиз. Кокустан эки тоонун ортосунда темир канат вертолет пайда болуп, кулактын тарсылдагын жарчудай үнү айбаттуу жаңырып, айылдын үстүнөн 2-3 жолу айланып учуп, анан четирээк келип конду. Айылдык балдардын канчалык кызыгуулары кыстап турса да, бул шумдук көрүнүштүн жанына барууга да ашпады. Анын үстүнө вертолеттон 1-2 кызыл шапкычен түшкөндө балдар эле эмес, чоңдор да бир жамандыкты сезгендей бирин-бири чочулай карашты. Вертолетто кошо учуп келген колхоздун раиси шашылыш түрдө элди жыйнап чогулуш өткөрдү. Чогулушка Бегалинин апасын да чакырышты. Бир топтон кийин өңөлеттен кеткен энеси шашып ушуп кайра келгенде баланын жүрөгү оозуна тыгылды. Апа, эмне болду? Ай, эч нерсе деле эмес. Шаарга жөнөйткенбиз. Ооба, шаарга. Шаарды көрүп, сейилдеп кайра келет экенбиз. Мага жардам бербей. Бар жогубузду жыйыштырып теңдейле. Эмне, жүк тагыбызды да калабызбы? Ооба. 1-2 ай ошол жакта жашап, анан келебиз го. Ой, уюбуз, торпогуз эмне болот? Күчүкчү, бөрү басар. Аларды тиги Раис колхоздун малына кошо турабыз дейт. Көчөгүңдү Раис аканын балдары багып турат да. Айтчы апа, биз тез эле келебизби? Келебиз, бол эми жоурабай. Шаштырып атышат. Апа дейм, апа, мен алманы көрүп келейинчи. Атамдын. Ай, жок, кеч калабыз. Кайра келгенде көрөсүң да. Ошентип, мындай окуя болору түшүнө да кирбеген чакан айыл замат да кымгут түштү да калды. Ар бир үйдө казандан кайнап жаткан тамагы ичилбей, огороддо эгини казылбай, талаада малы жайылбай калды. Ар бир үйдөн көрпө төшөгүн, идиш аягын көтөрүнүп чыккан адамдар вертолеттун жанына чогула башташты. Кошуналарынын көмөгү менен элдин ортону болуп келген Бегали апасынын жанында туруп чогулган адамдарга таң калыштуу карады. Бала болсо да эмнегедир өмүрүндө биринчи жолу көрүп жаткан могут темир кушка анча сонур каган жок. Тескерисинче,
ушул темир куш бир кырсыкты алып келгендей ага кароодон айбыкты. Адамдардын баарысы бири-бирине тик багуудан чочулашкандай жер карашат. Аялдар ыйлагандай көздөрү жашылданат. Бегали бир жамандык болгонун Аристе жүрөгү менен сезди. Бирок эмне жамандык экенин аңдап түшүнө албады. Анткени бир аз мурда айыл аксакалы Атажан каза тапканда да дал ушундай эркек кишилердин баарысы сүкүт тартып, аялдар ыйлашкан эле. Аңгыча тигил көрүстөн тараптан Раистин чабарманы энтигип чуркап келди да, элге кошулбай тээ четте турган милиционерге жетип барып, бир нерсе деп күбүрөдү. Соң үчөө тең чуркаган бойдон кайра бейит тарапка кетишти. Ошондон көп өтпөй алар кеткен тарапта ызы-чуу чыгып, 4-5 адам бир нерсени көтөрүп келе жатышты. Алар жакындаган сайын аялдын ачуу чаңырган үнү аба жарып, тургандарды сестентти. Өлтүрүп кеткиле. Өлтүрүп көмүп кеткиле. Ыймансыздар. Өлөрү калган адамды кайра алып барасыңар. Өлөрү калган адамды кайда алып барасыңар? 2 милиция менен 3 киши жаа бербей булкунуп, улам колдорунан чагага чуга умталган аялды вертолеттун жанына алып келишкенде гана ким экендиги анык болду. Үйү тээ четтеги 80ге барып калган Жамал кемпир экен. Тиги кишилердин арасында өң алеттен кеткен уулу да жүрөт. Эмне кыларын билбей энесин жоошутунун айласында. Кемпир болбой эле улам жулкунуп жатат. Эч нерсени түшүнбөгөн Бегалинин төбө чачы тик туруп, Азат калтырак басты. Энесине ыктап, колун бекем кармап алды. Аңгыча адамдарды шаштырып милиционер вертолетко түшүрө баштады. Ошол көз ирмемде Жамал кемпир жерге боюн таштап, кучагын жайып топуракты өпкүлөп кирди. Баласы менен милиционерди бирөө колтуктан алып тургузганда, үстү башы бүт чаң эле. Көзүнөн аккан ысык жаш жүзүнөн ылдый топуракты жууп жатты. Бечара кемпир эми айласы түгөнгөндөй улам олтура калып, алаканын жерге таптап көзүнө сүртөт. Акыры бир нерсе чыгат деп үмүттөндүбү, милиционердин бутуна жыгылып, туш келген жеринен өпкүлөп, жалынып жалбарды. Балам, айланайын балам, сенин да менде энең бардыр. Менин зарымды ук. Мени бабаларымдын, атам менен энемдин жанына калтырчы. Бир туугандарымдын жанына калтырчы. Кудай тилегиңди берсин сенин. Ата журтумдун топурагына калтырчы садага. Жок, болбойт. Буйрук. Эсейип катып калган Бегали колуна бир тамчы жаш тамганда селт эте эсине келди. Караса апасы ыйлап жатыптыр. Апасы эле эмес, элдин баары ыйлап жатыптыр. Согушта 2 баласы курман болгондо да көзүнө сокур жаш албаган Ильяс карынын да сакалынан ылдый токтобой жаш куюлуп жатканын көргөн Бегали өтө бир жаман иш болгонун, атыгөл адам өлгөндөн да жаман иш болгонун тойду. Бирок ал кандай жаман иш экенин дагы эле анык биле албады. Бул көрүнүшкө чыдабай кеттиби, апасы Бегалини жетелеп вертолетко жөнөдү. Жүрчү нары, дүйнөсү уруп кетсин. Жүрчү. Кийин эс тартып, акыл токтоткондон кийин ошол аламат можур болгондугун, можур миграция. Ошол аламат можур болгондугун, түштүк чөлкөмдөрдө пахта өстүрүү үчүн элдин саны жетишпегендиктен түндүктөгү чет айылдарды көчүрүү жогору жактан буйрулгандыгын билди. Ата журттун топурагынан ажырагысы келбеген өсөрүп өтүп, өлөрү калган бечара Жамал кемпир ошондо жат жерге алып кеткенче тирүүлөй көмүп кеткиле деп көрүстөнгө качканында кийин түшүндү. Андан кийинки Шаар Туз районуна келгендеги алгачкы күндөр, алгачкы жылдар жадынан чыкпаган жагымсыз түштөй, эсине кылт эткенде жакасын кармап тобо келтирет. Мындай каргашага эч бир пендени, эч бир тирүү жанды туш кыла көрбө деп жаратканга иштен жалынат. Эсинде, бар эсинде, күнү бүгүнкүсүндө эсинде, тоонун муздак желинде, таза абасында эркин өскөн жергеталдыктар барган күндөн баштап эле чөлдүн мээни кайнаткан аптабына какталышып, үйүп абасына тумчуга башташты. Бир жактан ысык каарып, экинчи жактан жылымык тарткан суу ууландырып, келгиндер жапырт ооруга чалдыгышты. Биринчиден болуп Жамал кемпирди жерге беришти. Ошентип, бечара кемпир тууган айылынын топурагы буйрубай, ата бабасынын буту баспаган чоочун жерде, арманы ичинде түбөлүккө калды. Андан кийин бир кыргын келди дейсиң, Кудай анын бетин ары кылсын. Тоолуктар конгон жерде заматта жаңы бейит пайда болду. Болгондо да 1-2 эмес, 2-3 айда 40-50 адамды жерге жашырган чоң көрүстөн пайда болду.
Чоушун жердин ашкери ысыгына чыдабай айрыкча бейгүнөө наристелер менен картайган чал кемпирлер көп каза болушту. Ооба, ушулардын баары Бегали карыянын эсинде, баары эсинде. Тамтуң басып, буту чыккандан бери бирге оюнуп, бирге өскөн жакын кошуналарынын балдары, достору көз жумган күндөр да даана эсинде. Чүрпөлөрүнөн айрылган бечара аяш энелери көрүнгөн жерде өзүн баса калып кучактап ыйлап, үндөрү көккө жеткени да эсинде. Өзү да аз жерден кетип калбай, жараткандын бир керемети менен араң калбадыбы. Бул каргашалуу окуяга бейжал жан таслим болгондордун тагдырына ошондо да кийин да эч ким жоопкер болгон жок. Боло жүрчү кадыр эсе көрүнүш катары унутта калып, турмуш өз нугунда улана берди. Кылымдардан бери ээн жаткан мейкин талаалар пахтазарга айланып, тоолуктар келген жерде айылдар, шаарчалар пайда болду. Арыктар курулуп, бак-дарактар өстү. Мезгил өзөктөмүн бербей, Бегали эржетти. Тагдыр экен, түштүктүн кызына үйлөнүп, орно чогулады. Адегенде улам-улам эске түшүп, түшүнө кирип, кусалыгын арттырган тууган айылы, атасынын алмасы, араба тарткан чоң жолдор бара-бара турмуштун шарданы менен унутула баштады. Бирок бир топ мезгил өткөн соң, Бегали үйлүү жайлуу, машинелүү болуп берекелүү кызматта иштеп жүргөндө, айылына барып келип, кайра баары эсине түштү. Көр тиричиликтин ташпиши менен унутта калган ыйык нерселери көкүрөгүндө кайрадан жаннангандай болду. Ошондон баштап жан дүйнөсүн бир аруу максат ээлеп, жүрөгүнүн кагышындай өзү менен кошо жашап жүрдү. Эми айылына тез-тез каттап, жай келгенде жабырбай күрүпүлдөп жолду бууп таштачу шагазы сууга көпүрө салды. Айылдагы жетим жесирлерге, бей бечараларга колунан келген жардамын берип турду. Бир мүнөттө жанына тынчтык бербей, көөдөнүн толук ээлеп, көкүрөгүнө кыттай уялаган жашоосунун бүтүндөй максатына айланган изги тилеги, ата конушуна кайра көчүү жөнүндө шаардын ыңгайлуу шартына көнгөн аялына, дээрлик шаардык болуп калган балдар кыздарына айтууга батын албай жүрдү. Бирок ал үчүн турмуштун, жашоонун дагы бир купуя сыры, айтууга сөз кудурети жетпеген, жүрөк менен гана туюп, жан дүйнө менен гана сезе турган өзгөчө аракатынын эшиги ачылгандай, тээ бала чагындай көңүлүнө канат бүтүп, мындан аркы тагдырын, тирүүлүгүн өз айылысыз элестете албай калды. Жана жыл сайын жаз келер менен ата журтун көздөй шашчу болду. Мезгил дегенин колго кармалбаган, көзгө илешпеген сыйкырдуу куш турбайбы? Кече гана ылай чеңгелдеген наристе бала болсоң, бүгүн минтип кыз уулаган жигитсиң. Айыртең жашоодон аларыңды алып, берериңди берип бүткөн ак чач абышкасың. Бегали карыя пенсияга чыгып, заводтун жумушунан четтеп үйдө отуруп калганына 4 жылдын жүзү болгон. Минтип карылык каруудан алып, ал күчтөн тая баштаганда, башына аргандай ойлор келип, тезирээк эле жаздын келишин күтөт. Тезирээк эле кенже кызы окуусун бүтүшүн тилейт. Ушул жылы бир чечимге келген, чечкиндүү чечимге келген. Бирок бул жөнүндө эч кимге ооз ача элек. Эң кенже кызын, эрке кызын классташтарынан ажыраткысы келбейт. Өз курбалдаштары менен мектебин бүтүп алса дейт. Ушул жылы сөзсүз тууган айылына көчүүгө чечим кабыл алган. Ооба, ошол жылы өз ойлогондой эле жай айында көчтү. Жок, качты. Айылына эмес, таап-такыр түшүнө кирбеген башка жакка качты. Күтүлбөгөн аламаттай кокусунан каптаган топон суудай апаат алып келген согуштун кесепетинен үй жайы өрттөлүп, мал мүлкүнөн ажыраган Бегали карыянын эси көөнүнөн качкын болуп айылдан жөнөрдөгү бир күн, тагыраак айтканда бир түн такыр кетпей койду. Ошол түндү эстегенде келмеси оозунан түшүп, ыйманы учат. Ошондогу көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенгиси келбейт. Бир туруп, эмнегедир өзүн күнөөлүү сезип, жүрөгү мыжылат. Кудай бетин ары кылсын. Ошол каргашалуу түн, кыяматтын добулбасы кагылган түн, 64 жашка келген Бегали карыянын өмүрүн тең экиге, ошол түнгө чейинки жана андан кийинки кылып бөлүп салды. Дээрлик чейрек кылымдан ашык жашап, жетимчиликтин жетегинде чоңоюп, турмуштун ачуу таттуусуна жакшы эле аралашып, көптү көрүп, көп эл менен дидарлаш болгон Бегали карыя ошол түнү жашоонун али өзү таанып биле элек, көрө элек чындыктарына күбө болгондо төбө чачы тик турду. Жок, чынын айтыш керек. Адам болуп жаралганына бушайман болду.
Кишинин оозу менен айтууга мүмкүн болбогон бул шумдуктарды, кандуу кылмыштарды, адамдын айбан, жырткыч жасабай турган ыплас, кыянат иштерди жасаганын көргөндө, бул шермендечиликке күбө болгончо буга чейин эле өлүп калсам болмок экен деп өкүндү. Балким ошондо адамга деген бийик ишеними жанбай, түбөлүккө тынч жатат беле. Мындай жырткычтык иштер эч качан адамдын колунан келет деп ойлочу эмес. Адамды мындай иштерге жакын жуутчу эмес. Ырас, мурда кишилерди жакшы, жаман деп билчү. Бирок жамандыктын ушундай түрү, ушундай көрүнүшү болору түшүнө да кирчү эмес. Эми минтип кимге ишенерин билбей калды. Кокус көчөдөн жөн келделе келаткан кишилерди көрсө чочуп кетет. Кокус ушулардын ичинде да ошондойлор бугуп жатсачы. Айгер шарты келип ойгонсочу, жакасын карманат, күпүр кетпейин деп тобо келтирет. Согуштун оту алууланып, улаан бир айылдан экинчи айылды каптап, басып өткөн айылдыктарын чак-челекей урандыга айландырган душман ким, тууган ким, ажыратып болбогон ит ээсин тааныбаган күндөр өкүм сүрүп турган кез. Чейрек кылым бир атанын балдарындай чогуу жашап, бир арыктан суу ичип, бир дасторкондон даам татып жүргөн жакын коңшуң, жан бирге досуң сага душман чыгып, кимге ишенериңди билбей, заманан куурулуп, акылың айран калып турган чак. Бегали аксакал баш болгон бул айылдын көпчүлүк аксакалдары элди дүрбөбөй тынч болууга, бейтарап позицияны сактоого үндөштү. Бирок эл деген эл, согуш деген согуш. Аксакал мындай турсун ата сөзүн бала укпай калды, ага сөзүн ини укпай калды. Бир үй бүлө экиге бөлүндү. Бир туугандар бири-бирин жеп ийүүгө даяр турган карама каршы тарапка кошулушту. Ошол күндөрү Бегали аксакал жашаган айылдан жана башка айылдардан ың-жыңсыз адамдар жоголуп жатты. Элдин айтымына караганда, түндөсү куралчан белгисиз бирөөлөр келишип, үйдөн чакырып алышат экен да, коркутуп машинеге салып алып кетишет экен. Кайда алып барышат, эмне кылышат, белгисиз. Кеткендерден кайтып келген бирөө жарымда болгон жок. Бул көрүнүш улам күч ала баштаганда, ортолук позицияны кармаган адамдардын үрөйү учту. Үй жайын, мал мүлкүн таштап, каражанын алып, бири тоого качса, бири ойго качты. Балдарын ойлоп санаасы санга бөлүнсө да, Бегали карыя эч жака качпай үйдө отурду. Бирөөгө залакам тийбесе, кишиге жамандык кылбасам, мени эмне кылышмак эле деп ойлоду. Бирок андай болбоду. Түн ортосунда келишти. Эшиктин тегин сындырып, бузуп киришти. Аялынын жалынып жалбарганына, кыздарынын чыркырап ыйлаганына карабай, төшөктөн тургузуп алып кетишти. Бой келбети келишкен, албеттүү 20-25 тегерегиндеги жаш жигиттер, төртөө экен, унчугушпайт, келишип алышкандай таптакыр сүйлөшпөйт. Кайда алып барасыңар деп сураганда, барганда көрөсүң деп чорт жооп беришти. Көздөрү жаман экен, кутурган иттердин көзүндөй болуп кыпкызыл, кан күсөп тургандай. Булардын үрөйүн көрүп туруп Бегали аксакал жандан үмүт үздү. Тасмадай тегиз жолдо зымырап бараткан жеңил машинеде эки автоматчанын жанында отурган Бегали карыянын көкүрөгүн коркунучка жуурулушкан кусалык арман ээледи. Мына, деп ойлоду ал ичинен. Менин да саатым келген окшойт. Тирүү жанга бир өлүмдечи. Бүгүн болбосо эртең. Эртең болбосо бүрсүгүнү. Минтип да жашым келип калды. Бирок өлүмдү да өкүнбөгөндөй тоскон, балким адамдын бактысыдыр. Өзүң каалаган жакта, өзүң каалаган шартта өлө албаганың чоң арман, өтө чоң арман. Мына, мен өмүр бою тууган жеримдин топурагы буйрусун деп тилеп келбедим беле. Тирүүлүгүң түбөлүк болбогондон кийин, түбөлүк жата турган жайыңды самаган топурагыңдан буйурса, пендесине түбөсү өлдү, андан башка не опа бар? Раматылык Жамал кемпир, бечара Жамал кемпир, бекерге күйбөгөн экен да, бекерге жерди кучактабаган экен да. Минтип жаның оозуңдун учуна келип турганда, ата журтуңдун бир тамчы суусу, бир бүртүк топурагы көзүңдөн учат экен. Жок дегенде дагы бир жолу, дагы бир лерет киндик каның тамган кошунаңа көз чаптырып алгың келет турбайбы? Бул көз ирмемде өмүр менен өлүмдүн чегин белгилеп турган кайырсыз көз ирмемде өз айылыңдан алыста жыргал өмүрүң, жыйнаган мал мүлкүң,
дүйнөң соқыр тыйынға сыйбай қалат турбайбы? Бұл учурда да адам жан алакетке түшүп тээ алыста калган, өмүрдүн тээ башталышында калган элестерди эстөөгө аракет кылат турбайбы? Ал элестер мейли көз ирмемдик болсун, мейли заматтык болсун, кишинин бүтүндөй өмүрүнө жарык чачкан, кудум күн сыяктуу кубатка ээ болуп, кудум башат өңдүү өмүрдүн түпкү өзөгүн түзүп турат окшобойбу? Ал элестерди унуткан адамдын жашоосунун бир тыйынчалык мааниси калбай, оюнчукка айланат окшобойбу? Бегали аксакал өзүн күткөн акыркы тагдырын тосуп алууга кетип баратып, ушулар жөнүндө ойлоду. Ошол элестердин толкунуна чөмүлдү, балалыгын эстеди, атасынын алмасын эстеди. Жалгыз алманы жалгызсыратпай, жандарынан орун берип, шамалдан калкылап келе жаткан теректерди эстеди. Чаң жолду, аттын жытын, буудайдын жытын эстеди, жайлоону эстеди. Жыты буруксаган, арча күйүп жаткан кемегени эстеди. Булактан бакандап суу көтөрүп келе жаткан ак жоолукчан апасын эстеди. Тоолордун чокусуна түнөгөн булуттарды, көздү уялтып жымыңдашкан жылдыздарды, адамды тамшантып соңуркаткан аппак айды эстеди. Ушулардын баары кино тасмасындай биринин артынан бири чубалжып өтүп жатты. Ал өлүмгө баратпай эле өзүн айылына бараткандай сезди. Кыялы алып учуп, көңүлү көтөрүлдү. Жан дүйнөсү кандайдыр бир жылуу сезимге мелт калт болуп толуп турду. Моул эки жагында отурган экөө, тиги шофёр менен жарындагысы баштагыдай коркунучтуу учурабай, кадымки эле адамдардай көрүндү. Карыя көкүрөгүн уялаган кубанычтуу сезимдерин алар менен бөлүшкүсү келди. Айылы жөнүндө төгүлүп чачылып айтып бергиси келди. Айылын жомокко айландыргысы келди. Машина бир силкинип токтогондо Бегали карыя селт эте эсине келип, кайрадан алда күтүп жаткан катаал чындыкка кайтты. Балалыкка, айылына жетелеген таттуу кыялынын ушунчалык кыска болгондугуна өкүндү. Андан аркысы толук эсинде жок. Эсинде калганы эки желдет бири алдына түшүп, экинчиси арттан ээрчип, караңгы коридор менен көпкө жүрүштү. Анан тепкич менен подвалга түшүштү. Бир аз жүрүп отуруп, оңго бурулушуп, темир эшикке келип токтошту. Эшикти кайтарган күзөтчү какая калып тазим кылды да, анан шарт бурулуп, башка бир эшикке кирип кетти. Ал бөлмөдөн ошол замат күзөтчү менен кошо сакал муруту өскөн аскер кийимчен 50-лөрдөгү киши чыкты. Берки экөө менен кол алышып көрүштү да, Бегали карыяга саам тигилип туруп, кекердүү жылмайды. Заводтун мүлкүн тойгончо жегенсиң. Бүгүн кайра кусуп бересиң. Жок, өзүң кусундук айланасың. Бегали аксакал маңдайында турган бейтанышты бир жерден көргөнсүдө, бирок тааный албады. Аңгыча темир каалга шарк ачылып, Бегали карыяны үйгө түртүп киргизишти. Бул үй эки бөлмөдөн турат экен. Оозгу жана төркө. Бирок экөөнүн ортосу дубал менен тосулбай, темир решетка менен тосулуптур. Булар кирер замат төркү бөлмөдөгү камалып жаткан 4-5 адам ордуларынан ыргып турду. Четте дубал жакты карап турган бирөө гана ордунан турмак мындай турсун, козголуп да койгон жок. Берки оозгу бөлмөдө кудум эски заманды чагылдырган кинолордо күнөөкөр адамды асууга алып баратканда камашкан капас сыяктуу, бирок андан бир топ айырмачылыктары бар 4 чарчы үстү ачык капас турат. Анын ичине отургуч коюлуптур. Жанындагы столдо ат тиш, кычкач, тиш доктурдун тиш сууругучу жана ушул сыяктуу бир топ аспаптар жатат. Дагы бир эки идиште алдан эмелер салынып турат. Бегали абышканы да түркү бөлмөгө киришти. Жанагы муну тааныган аскер кийимчен киши да кошо кирди. Туткундагылар үрккөндөй четке боло беришти. Теги дубалды карап чөк тизелеп отурган бу саамда былк этип койгон жок. Аскер кийимчен өз кишилерине карап өктөм унчукту. Эмнени күтөбүз? Баштай бербейлиби? Бүгүн жогушулар жетишет. Албетте таксыр. Аждарды ойготоюнбу? Ойгот тез бол. Туткундар бир козголуп, кайра тымып калышты. Бегали абышка эми аларды айландыра карады. 20-40 тегерегиндеги кишилер экен. Коркунучтан баарынын көздөрү чакчайып, өң алеттен кетишкен. Ал токтото албай, азат бою калтырап жатат. Бул учурда аскер кийимчен: "Кана, кимиңерден баштайлы? Калоочуңар барбы? Ким чыкса утуш ошонуку. Тез кутулат", деди да туткундарды аралап,
тияк бияка баса баштады. Туткундар дүрбөшүп, оозгу бөлмөгө чыкчу эшиктен качышып, бирине бири калкаланып төргө үймөлөктөп алышты. Аскер формачан четте бөлөк отурган жигиттин жанына барды да далысына таптап минтти. Сен өзгөчө сый көрөсүң, сага шашылыш жок. Ага чейин кудайыңа жакшылап сыйынып ал. Канча адам өлтүргөнсүң? Отчет бересиң, туурабы? Жоголар айбан, деп кыйкырды жигит жүзүн бурбастан. Мен өлтүргөнүм сеникине жете элек. Ошондойбу? Менин эсебиме сенин тарапкерлериңден дагы канча кошуларын бүгүн өз көзүң менен көрөсүң. Аскер кийимчен эми беркилерге кайрылды. Калоочулар жокпу? Айтып коеюн. Биринчилерге жеңилдик болот. Кана, кимиң эркексиң? Бүгүн жалаң катын чалыштар келген турбайбы? Анда ал баягы калтарып коркуп жаткан кишини колунан кармап, күч менен булкуп тартканда оозгу бөлмөгө учуп чыгып, капастын жанына көмкөрөсүнөн жыгылды. Артынан аскер кийимчен өзү да чыгып, төркү бөлмөнүн эшигин жаап бекитти. Бечара туткундун өңү кагазга айланып, көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Жаткан жеринен ыргып туруп, колун бооруна алып, берки аскер кийимченге жүгүнө апкарыган үн менен сүйлөдү. Байке, мен эмне кылдым? Мен урушканым жок. Мылтык атканды да билбейм. Мени... Болду митам. Силер көрбөгөн, силер билбеген бале жок. Кир капаска. Жо, байке. Мени өлтүрбөңүз. Мен корком. Мен өлүмдөн корком. Балдарым, мени кое бериңиз. Айланайын, байке. Балаңызга айланайын, байке. Сиздин кулуңуз болоюн. Кулуңуз. Өлтүрбөңүз. Мага сендей коркок, кошоматчы кулдун кереги жок. Кир капаска. Жандан үмүт үзгөн бечара туткун аскер кийимченин бутуна жыгылып, кучактоого аракет кылып жатты. Буттарынын арасында аралашып жүрдү. Мындай мамиледе ичи жылымак турсун, көздөрү кызарып, жалы кайнаган аскер формачан туткунду баштан ары тээп жиберди да Бегали карыяны алып келген эки желдетке кыйкырды. Эмне турасыңар айбандар? Сологула капаска. Ошол замат тиги экөө жетип келип, туткунду эки колтугунан алышып, капаска киргизүүгө аракеттене башташты. Бирок чиркен жан ширин эмеспи? Туткунда капастын темирин бекем чеңгелдеп кое бербей койду. Сабап да, тепкилеп да ажырата албай коюшту. Ошол учурда сырткы эшик ачылып, күзөтчү менен кошо узун бойлуу, олбурлуу, балбан көкүрөк бирөө кирди. Бегали абышканы бирөө ийне менен сайгандай селт этип алды. Өз көзүнө өзү ишенбей турду. Жок, кантип ошол болсун. Кантип эле ошол ушинтип калсын. Менин акылымды Кудай алсын. Эшектенет десе эле, бирок тобо, баскан турганы өңү, бою ошонун өзү. Тобо, балким карыянын оюн аскер кийимченин өкүмүнө бузду. Аждар, могуну машинага. Муну каалабайбы? Тияка барат, тез. Жаңы келген жигит капастын темирине чапталып калган туткунду бир булкуп оңой эле ажыратып алды да жонуна таштап сыртка алып жүрөдү. Саамдан кийин мотордун гүрүлдөгөнү угулуп, бир башкача аянычтуу чаңырык чыгып, саалдан соң тынчып калды. Майдалап салды, деп шыбырады туткундардын бири эси чыгып. Калбаса кылып салды. Бул учурда Бегали карыяны өзгөчө коркунуч басты. Бул коркунучту жанына жуук жолотпой, канчалык алыс кууп салууга аракеттенгени менен улам шектенүүсү күч алып, бир жерде кыймылсыз селейип, сырткы эшиктен көзүн албай катып турду. Мына сыртта келе жаткандардын баскан шарпасы улам жакындаган сайын жүрөгүнүн согушу да улам күчөп, жарылып кетпей араң калды. Аждар эшиктен айбаттуу кирип келип, аскер кийимченге тайзым кыла деди. Таксыр, тапшырма аткарылды. Ушул көз ирмемде Бегали абышканын көз алды караңгылашып, кулактары чуулдап кетти. Жер көчүп кеткенсиде, өз көзүнө ишенбей жатты эле, күнөөкөр кулактары күбө болду. Өзү баласындай көргөн аяш баласы, жан досунун кенже уулу. Мындайды өмүрүндө күтпөгөн Бегали карыянын эси эңги-деңги болуп, Кудайга тобо келтирип, ичинен келме келтирип жатты. Кандайдыр бир уяттуу,
айтууга адам оозу барбай турган ашкере уяттуу ишке күбө болгондой, же момунча адамдардын ичинде өзү жалгыз жылаңач тургандай беттери чымырап кетти. Денеси чыйрыккандай чапанын улам кымтылана берди. Ал тосмонун эшиги кантип ачылып, аскер кийимчен адам өзүнө карап эмне деп сүйлөгөнүн да сезген жок. Качан колунан алып сүйрөп жөнөй берерде, артынан бирөө келип түрткөндө гана чочугандай эсине келди. Караса баягы эле Кошулбай дубалга телмирип отурган жигит экен. Өңү сулуу, келишимдүү, 20-22лердеги бул жигиттин көздөрү мына күйүп кетчүдөй жанып турду. Эч кандай коркунучтун жышаанасы жок. Бирок баамчыл кишиге анын көздөрүнөн азыркы кыжырдануунун артында кандайдыр өкүнүч, бушаймандык бөгүп жатканын байкоо кыйын эмес эле. Ал Бегали аксакалды колтуктап, төрдө бири-бирине ыктаган туткундар жакка узатып койду да, анан аскер кийимченин көзүнө тике карап мындай деди: "Аксакалда буларда күнөө жок. Тажиктердин тагдырына ал дүйнөдө да, бул дүйнөдө да биз жооп беребиз. Кылгылыкты кылган мына сен экөөбүз. Бизге окшогон айбандар. Сен эркек болсоң, ошол күнөөлүүлөрдү гана жазалагын." "Ошондойду. Көрөбүз азыр. Мага акыл үйрөткөндүн өнөрү канча экен." Бул иш чара менен мурдатан тааныш белем. Жигит кийимдерин чечип, энеден туума жылаңач болду да капаска өзү кирип отурду. Ажыдарга күзөтчү жардамдашып, шапа-шупа колун, бутун керип байлашты. Аскер кийимчен киши алакандарын чапкылап, ары-бери басып турду. Туткунду байлап бүткөндөн кийин ажыдар аскер кийимченге суроолу тигилди. Тиги бир нерсеге ыраазы болгондой, өңү тамылжып, башын ийкеди. Соң күзөтчү менен ажыдар ишке киришти. Оолу тиш сууругучтан бирден колдоруна алышты да, туткундун жылаңач денесинин туш келген жеринен, булчуңунан, арка терисинен, санынан бекем кымчып, этин жулуп ала баштады. Туткундун денеси дирдилдеп, тиштерин кычыратып, кез-кезде гана "Алла, Алла" деп онтоп жатты. Анын денеси бүтүндөй кызыл ала болуп канга боелду. Мындан кийин желдеттер идиштеги туздан алып, денедеги пайда болгон оюктарга салышты. Дагы бир башка идиштеги кислотага туткундун колу бутунун манжаларын малып, бир саамга кармап турушту да, кислота жеп бошоп калган тырмактарды тиш сууругуч менен сууруп алышты. Бечара туткундун өңү кара кочкул тартып, эриндери көгөрүп чыкты. Жан оорусуна чыдабай кыйкырып жибербес үчүн бекем тиштенип алды. Кез-кезде аргасыздан онтоп ийип, Алланын атын көбүрөөк айта баштады. Эми кезек кулактарга келди. Ажыдары кычкаш менен кымчып туруп, оболу биринчи, анан экинчи кулагын жулуп алганда, туткундун көздөрү чанагынан мына атып чыкчудай алайып, тиштери кычырап, жаактары калчылдап кетти. Бирок бул саамда кыйкырбады, онтоп тим болду. Кулактарга удаа эле мурдун жулуп алышты. Туткундун сулуу жүзү жүрөктүн үшүн алган алдан эмеге айланды да калды. Баштан ылдый кызыл-тазыл канга боелду. Анын денесинен аккан ысык кан темир капастан чыгып, полго жайылып жатты. Мыкачы желдеттер бир көзүн оюп алганда да кыңк этип үн чыгарып койбогонуна, аскер кийимчендин каары кайнап, беркилерге кыйкырды. "Тилин жулгула, тилин. Карышкырдын ошондо алы канча экенин көрөбүз." Буга чейин жырткыч желдеттер эмне кылса өз эркине коюп, каршылык көрсөтпөй, адам көтөр алгыс кыйноого чыдап келген туткун тилин жулууга келгенде оозун ачпай, бекем тиштенип алды. Аждар менен күзөтчү анын оозун ачыра албай, көпкө буйдалышты. Ошондо ого өтөр жини кайнаган аскер формачан киши тигилерди түртө салып, автоматтын кундагы менен туткундун оозун талаштыра 2-3 жолу берип калды. Качыр-кучур этип, акыркы жолу күү менен урганда карс эте түшүп, тек тиштери эле майдаланбай, жаактарда сынгандай болду. Туткун акыркы күчүн жыйнап туруп, тиштер аралаш оозуна толгон канды аскер формачандын үстүнө бүрктү. Башы көзү, бут кийими кан болгон аскер кийимчен киши сөгүнүп четке чыга берди. Ошентип, бечара туткун тилден да айрылды. Эмки кезек эркектик намысын маскаралоочу жумушка келди. Албарстай курч устара колуна тийген аждар туткундун бут жагына эңкейди.
Бечара туткун тизелери менен тепкилеп, бүткүл тулкусу менен булкунуп, каршылык көрсөтүп жатты. Кесилген тили менен түшүнүксүз бир нерселерди булдурактап, адам түспөлү калбаган, канга боюлуп кып-кызыл этке айланган башын капастын темирине чапкылай берди. Ажыдар кезектеги ишин бүтүрүп, кандуу колдорун чүпүрөккө арчыды да, устараны бүлө ташка бүлөп-бүлөп курчутуп, анан кайра туткундун жанына келди. Эми туткундун терисин сыйруу керек эле. Адамды касиеттин кыпыны калбаган канкор бул бечаранын көкүрөк тушунан баштап терисин шилей баштады. Ал байкуш болсо, барган сайын кансырап, ал күчтөн тайып, соок алган жалгыз көзү тунарып, бүткөн бою титиреп жатты. Адамдын акылы айран кала турган бул көрүнүшкө күбө болуп отурган Бегали карыянын жүрөгү да туткундун кан сөлсүз калган денеси менен кошо титиреп жаткансыды. Жок, бул учурда анын жүрөгү эле эмес, бүткүл туруш турпаты калтырап жатты. Ал түгүл ага мындай мыкаачылыкка туруштук бере албай, темир капаста, дубалда, жер да титиреп жаткандай сезилди. Бүткүл дүйнө, бүткүл аалам титиреп жаткандай сезилди. Бир гана ажыдардын колдору эч нерсени сезбегендей, эч нерсени туйбагандай бейкапар кыймылдап жатты. Ал колдор өзүндөй эле бир тирүү жандын, болгондо да жап-жаш бир жигиттин терисин кудум мал сойгондой камарабай, калтарбай сыйра берди. Бегали карыя эми ошол колдорго тигилди. Жок, ал колдор өзү карыяны кароого мажбурлап жатты. Ушул азыр, ушул аламат көз ирмемде ошол колдорго байланышкан элес пулас, үзүл-кесил эскерүүлөр эсине түшүп, ушул азыр эң бир кымбат, эң бир аяр нерсесин жоготкондой, же өзүнүн бейгамдыгынан душманын алдырып ийгендей жан дүйнөсүнө будуң чаң түшүп, өзүнө өзү ээ боло албай жатты, өзүнө келе албай жатты. Ооба, үзүл-кесил болсо да эсине түштү. Баатырдын туулган күнү, досунун жетине албай төгүлүп чачылып той бергени эсине түштү. Досунун кубанычын тең бөлүшүп, өзүнүн да толуп ташып сүйлөгөнүн эстеди. Анда могу адамды малдан да оңой союп жаткан аяш баласы адам суктанарлык наристе болчу. Кишини өзүнө тарткан өзгөчө касиети бар эле. Көпчүлүк жаш балдардай жатыркаганды да билбей, үйлөрүнө келген коноктордун алдына өрмөлөп барып, тили да ширин эле, өзү да ширин эле. Буга чейин эркек балалуу боло элек Бегали акенин да досунун ушул баласына мээрими түшүп, өз канынан бүткөндөй жакшы көрөр эле. Ушунун шарапаты менен мага да уул берсе деп тилечү. Досу экөө 2 айылда жашагандыктан, анын үстүнө жумуштан колу ошбой, күндө көрө албаса да жума сайын барып турчу. Табиятынан эле баланы аздектеген Бегали акеге Баатыр менен досунун үйүнө өзгөчө бир кут киргендей болду. Өзгөчө бир нур төгүлгөндөй сезилди. Өзүнүн жашоосун, тирүүлүгүн бул досусуз элестете албагандай эле, эми аяш баласы Баатырсыз да элестете албай калды. Чын эле бул төтөн ыйманы ысык бала болчу. Дээринен бала кыял Бегали аке Баатыр менен кадимки жаш баладай берилип ойноп, же эркелетип, же тамашалашып үйүнө кайткан күндөрү өзүн кандайдыр жеңилсизчү, көңүлү кушубак тартчу. Ошондо могул колдор канча жолу мойнуна асылганда, жүрөгү элжиреп өзүн бактылуу сезген. Тиги манжаларды канча жолу берилип өпкөндө, тирүүлүктүн эң бир таттуу табиригине эриндери тийгендей, дене бою көлкүлдөп ээрип кетпей араң калган. Кийин досу каза тапты. Өзү башында туруп, акыркы сапарына өз колу менен узатты. Досунун керези бул болду. Баатыр, кенже балам жаш калып жатат. Саал эркөстү эле. Өзүң баш көз болгун. Аны сага, сени Кудайга тапшырдым. Ырас, абалкы жылдары досунун керезин жерде калтырбай, анын үйүнө тез-тез каттап турду. Аяшына, балдарына колунан келген жардамын берип жүрдү. Бара-бара өз жумушу күчөп, турмуштун ташпиши артып, өз кыздар балдарынын түйшүгү көбөйүп, анда-санда бара турган болуп калды. Кийин айда жылда бир барууга чолосу тийип жүрдү. Досунун кенже уулу Баатыр мектепти бүтүп, дүйшөмбүдө күрөштүн окуусуна окуп жатканын, өзү балбан чыгып ар кандай мелдештерге катышып жүргөнүн укканы менен, студент болгондон бери көрө элек болчу. 2 айдан бери окуусуна да катышпай, үйүнө да келбей ың-жыңсыз жоголуп кетти деген каңшаар тарады.
Бұл хабар келер замат Бегали қария аяшына жетіп барып, көп қамсана бола бербе, жаштарды соғышқа алып жатат деген хабарды ұққан болса, батыр бір жерде жашынып жүргөндүр деп жоот котуп келген. Эми минтип Бегали қария қызыл ала қанға боялған қолдордың көзін ала албай қойды. Тирүү адамды белине чейин терисин сыйырып, беймарал иштеп жатқан қолдор өзінің қолдорындай дене сүрүктү. Эмне кылар айласын таппай кайсалактап турду. Мүмкүн эмес. Эки айда эле адам ушунчалык жырткыч болуп кетпейт. Бул эч ак башталган. Мунун баарына мен күнөөлүү. Көрсө менин согушка эч кандай тиешем жок. Бейтарапмын деп катуу жаңылып жүргөн экем да. Көрсө согушка мен күнөөлүү турбаймынбы? Биз баарыбыз күнөөлүү турбайбызбы? Көрсө согуш мурда эле башталган турбайбы? Согуштун тамыры ар бирибиздин жүрөгүбүздө, жан дүйнөбүздө айлап жылдап өөрчүгөн окшобойбу? Ак окус. Эгер ошол тамыр көпчүлүктүн, жалпы элдин дилинде пайда болсочу, анда эмне болот? Ой, мен эмне турам? Кайсы бетим менен чыдап карап турам? Шерменделер. Жок дегенде өздөрүн, өз жандарын аяшпайбы? Өз жандары кантип чыгат? Тиги дүйнөдө кантип жооп беришет? Ушуну ойлошпойбу? Кой, токтотоюн. Токтот дейин. Адамды да ушунчалык кыйнашабы? Бечара пенде жанына ушунчалык азап беришеби? Тосоктон да өтүп кетти го. Алдыда өзүндө ушундай тагдыр, ушундай кыйноо күтүп жатканын, ананда тосмонун эшиги бек экенин унутуп салган Бегали карыя аң сезимсиз түрдө ушундай чечимге келип алдыга умтулду. Ошол көз ирмемде сырткы эшик шарт ачылып, көл шал терге чөмүлгөн бирөө чуркап кирди. Ал эшиктен кирип кирелек кыйкырып ийди. Токтоткула айбандар! Беркилер күтүүсүз келген бул адамдан сестене түшүшүп, селейип катып калышты. Эшиктен келген киши башынан топусун алып, отура калып терин сүрттү. Кыязы катуу чуркап келген болсо керек. Көш пыш этип демигип сүйлөөгө ал келбей жатты. Бир аз убакыт өтпөй ордунан атып турду да беркилерге буйра сүйлөдү. Колутун чечкиле. Анан ал аскер кийимченге көзүндө огу болсо аты үйчүдөй тигилип минтип сурады. Ким бул? Тааныбай турасызбы? Адыл эмеспи? Ок, айбандар, жырткычтар, мыкачылар. Бул эмне кылганыңар? Түбүнө жетипсиңер го. Ой, ушул үчүн өлүп талып чуркадым беле. Силерде адамдык сапаттан 1 грамм. 1 грамм калбаптыр го. Айбан мындай кылбайт. Жырткычтын колунан бул нерсе келбейт. Вай, кечиккенимди кара. Түбүң түшкүр машина бузулуп кечиккенимди кара. Вай. Силерде эмне кылса болот я? Айткылачы. Тажиктин тагдырына бир жаралган, бир кылымда бир жарала турган азаматтын түбүнө жетипсиңер го акмактар. Таксыр, бул биздин душман болчу, деди аскер кийимчен каршы болгондой. Өзүңүз жакшы билесиз, биздин жигиттерди өлтүргөн, бизге каршы ок аткан, токтотмага акыл үйрөткөн айбан. Бул жаңылыштык. Биз баарыбыз жаңылдык. Бүткүл тажик эли жаңылды. Бирок Адыл түшүнгөн болчу. Кеч болсо да түшүнгөн болчу. А сен сага окшогон айбандар түшүнбөй жатасыңар. Бошот тигилерди. Шефтин буйругу. Шефке өзүңүз жооп берип калбаңыз. Урдум шефиңди да сени да. Атып таштай элегимде токтот. Деги сага жумшалган ок арам. Туткундардын бөлмөсүнөн биринчи чыккан Бегали аксакал аттап буттап канга боелуп, алсыз жаткан жигиттин жанына жетип келди да дароо шапанын чече салып, жаңы келген кишинин жардамы менен анын башын өйдө кылып, астына койду да былжырап эти чыгып калган жүрөк тушуна алаканын алып барды. Соо калган жалгыз көзүнөн тирүүлүктүн жарыгы улаан барган сайын тунарып, эс учун жогото баштаган бул жигиттин жүрөгүнүн алсыз кагышын Бегали абышка бүткүл турпаты менен сезип жатты. Согуштун айынан качып тозуп Кыргызстанга өтүп, шаарга жакыныраак айылдардын бирине жайгашкан Бегали карыянын көңүлүндө дали болсо бир максат жүрдү. Бул жерде 5-6 жыл жашап, жергиликтүү элден урмат сый көргөндүгүнө карабай, кандайдыр өзүн бактысыз сезди. Басса турса айылы эсинен кетпей койду. Минтип жашы өйдөлөгөн сайын жүрөгү опколжуп, көп сана тарта турган болду. Туруп эле кетип калайын дейт. Кол кысса да смясы жетпейт. Алган пенсиясы, бала чакасынан тапкан тыйын тыпыры күнүмдүк оокаттан ашпайт.
көшүш үчүн ого эле көп акча керек. Жаз айынын жагымдуу жели менен жакында бул айылга бир куш кабар келди. Тажикстандык качкындарды май айында өз мекенине көчүрөт экен деген. Муну укканда Бегали карыя төбөсү көккө жете сүйүндү. Балким өмүрүндө мындай сүйүнгөн эместир. Ошол күнү үйдө отура албай, кубанычын кимдир бирөө менен бөлүшкүсү келип, кечке чейин көчөдө басып жүрдү. Эми тээ балалык күнүндө атасынын алмасынын гүл ачышын зарыгып күткөндөй, май айынын 15-числосун чыдамсыздык менен күтүп жатты. Анткени ООНдун качкындар иши боюнча жогорку комиссариатынын башкармасы Тажикстандык качкындардын ичинен каалоочуларды өз мекенине жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алган. Ушул күнү биринчи партиясы кетмек. Бегали карыя алгачкылардан болуп арыз берген. Жергеталдын тоолору көрүнчү бурулушка жакындаган сайын эмнегедир Бегали карыянын жүрөгү элеп-челеп болуп тынчы кете баштады. Жүрөгүн тээ өспүрүм кезинде алгачкы жолу сүйгөн кызына бараткандагыдай бир түшүнүксүз сезим, апкарыткан сезим ээледи. Аңгыча зымыраган машинада тумшукка жете келди. Мына өз тоолору, Жергеталдын тоолору, мына тоочак, тигине кара чар тоосу. Анын жүрөгү кубанычтан атып чыккандай туйлап, өзүн машинада эмес, булуттарды аралап учуп бараткандай жеңил сезди. Бардык адам бир атадан тараган. Согуш 5 тамга менен гана тоюнтулчу бул түшүнүктүн өзүндө канчалаган адам көтөрө алгыс оор тагдыр жатарын, согуштун чыныгы аламатын жон териси менен сезип, жан дүйнөсүнөн өткөргөн адам гана билет. Ошол адам гана адамзат чыныгы жүзүн, ички маңызын, кесепет касыретин толук айтып бере алат. Бул өңүттөн алып караганда согуштун түздөн-түз ордосуна, өрт күйгөн очогуна айланбаса да, Жергетал жогорудагыдай тагдырдан четте калган жок. Эми мындай суроо болбай койбойт. Жергетал согушка аралашпай, тактап айтканда согушчандардын оппозициясынын да, позициясынын да тепчендисинде калбай, өзүн эркин сактап кала алат беле? Менин жеке ынанымымда ооба. Жергеталдын граждандык согушка катышуусуна, башкача айтканда согушчандардын баш калкалар жайына айлануусуна биринчиден ошол кездеги райондун жетекчилиги түздөн-түз себепчи болду. Экинчиден арасындагы элдин байлыкка, мансап бийликке жеке ыйманын эле эмес, ата журтун да алмаштырып жиберүүгө даяр турган айрым авантюристтер да өз салымын кошту. Эгер аймактык жетекчилиги өз жанын эле ойлобой, жалпы журттун тагдыры үчүн тынчсызданганда, Жергеталды мынчалык жоготууга, моралдыктагы, материалдыктагы кириптер кылбай аман сактап калат эле. Кантип? Албетте, кырдаал бычактын мизиндей болуп турганда эле чыгып, элдин арыз муңун угуп, ынтымагын бекемдеш керек болсо, коргонуу отрядын түзүү зарыл болчу. Бийлик жоопкерчилигин өзүнө алып, ушул чөлкөмдө жетекчи болуп турабы? Демек эл үчүн, Жергетал үчүн өз өмүрүн картага коюш керек болчу. Позициядан дагы, оппозициядан дагы жакшылык болбогондон кийин эч бирине кошулбай, эч бирине колду ачпай, бейтарап бойдон калыш керек эле. Албетте бул сөздөр жөнгелде айтылгандай, чындыкка жакындабаган утопиядай угулушу мүмкүн. Тажикстандын жарымын кучагына алган согуштун жалынынан болгону бармак басым жерде элеген Жергетал аймагы коргонуп кала алат беле деп ойлоштор да мүмкүн. Бирок толук бойдон аман кала албаса да, бүгүнкүдөй алсырабай, орду толугус жоготууларга учурабай калат эле да. Тажикстанда беймаани граждандык согуштун аягына чекит коюлуп, чын турмуш орун ала баштаган бүгүнкү күндө өткөндү козгоонун зарылчылыгы барбы деге. Эмне үчүн артта калган нерселер үчүн күйүп бышып жатам. Анткени согуштун кесепетинен Жергетал чалдыккан оору бүгүн эле эмес, эртең да айыга турган кесел эмес. Ал 10 жылдарга, 100 жылдарга созула турган оору. Согуш элдин рухун өчүрдү, психологиялык деградацияга тушуктурду, өксүк комплексин пайда кылды. Согуш улуттук дискриминациянын ойгонушуна түрткү берди. Эки элдин ортосунда жараканын пайда болушуна себепчи болду. Согуштун айынан Жергеталды ата-бабаларын эчең кылымдардан бери мекендеп келген ыйык конуштарын таштап көпчүлүк кыргыздар көчүп кетүүгө мажбур болушту. Алардын ичинде Жергеталдын эртеңкиси, келечеги жөнүндө кам көрө турган, жан үзө турган алдыңкы интеллигенция да кошо кетти. Китеп жок, компетенттүү кадр жок мектептер жайдак калды. Ооруканалар адис жок бош калды. Согуш бул аймакка тек гана материалдык финансылык жоготуу алып келбестен, рухий, психологиялык да жоготуу алып келди.
Адамдағы ең ыйык нерсе эркиндиктен ажыратып, элдин ар намысын төбөледи. Төмөндөгү окуяга бир мисал боло алат. Азыркы учурда аймагында жашап жаткан жакын таанышымдын өз оозунан уктум. 1994 жылдын кеч күзү болчу деп баштады бул окуяны ал. Кичи Карамыктан ачык алмага батага барып, күн кечке таягында кайттык. Башка техника жүрбөгөндүктөн тракторго прицеп чиркештирип ошого түшүп алганбыз. Баарысы 10-15 адам. Айылдагы чыга бериштеги постко келгенде адаттагыдай эле автоматчандар токтотушту. Бир автоматчан шарт эле прицепке секирип чыгып, кайдан келгенибизди, кайда барарыбызды тактап сурай баштады. Соң жүк тагыбызды, документтерибизди текшерип, наша чегип алгандыктан ар кимге тийишип, оозуна киргенин оттой берди. Бир кезде жакында күйөөгө чыккандыктан жоолугун чүмкөнүп салынып, алды жакта отурган жаш келиндин жоолугун адепсиздик менен ачып, жүзүн көрөйүн дегенде менин жанымда отурган жездем бул маскарачылыкка чыдабай кеттиби, келиштирип туруп автоматчанды кулак талаштыраак коюп калды. Ал автомат менен кошо учуп барып, күп этип жерге түштү. Муну көргөндө тигинде эректе турган согушчандардын баарысы топурап чуркап келди. Автоматтарын кезешип, атүгүл бир экөө үстүбүздөн ашара атты. Бардыгыбызды жерге түшүрүп, аялдарды бир бөлөк, эркектерди бир бөлөк катарга тизип алышып, жанагы урган ким эле деп сурай башташты. Кудайдын жакшылыгы жездем урганда тааныбай калган экен. Муш жеген неме өзү туруп келип, бирде бирибизди, бирде башкабызды көрсөтүп жаташтырып жатты. Акыры ким ургандыгын анык биле албай, силер көргөнсүңөр, айткыла деп бизди кыйнай башташты. Командири келип, кылмышкердин автоматчанга кол салгандыгы үчүн кылмышкер эсептесе керек. Ким экенин көрсөтсөңөр, аны алып калабыз да силерге жооп беребиз. Болбосо айткыч акты бир ай болсо да ушунда тура бересиңер деди. Биз унчукпадык. Күнөөлүүнүн өзү да, күнөөсүз күнөөлүүлөр биз да жер карап тура бердик. Ошондо нашанын уусуна ууланышкан немелер биздин бутубуздун алдына автомат менен атылашып, опузалай баштады. Мындан да майнап чыкпаганын көрүшкөндө ар бирибизди жекече суракка алып, муш көтөрө башташты. Тилибизди тишибизге кысып, мунусуна да чыдадык. Анткени ооздон чыккан бир ооз сөз өмүр менен өлүмдүн чегин аныктап коет эле. Кимдир бирөө жездемди көрсөтүп эле койдубу? Болду. Биздин алдыбызда ит аткандай атып салмак. Ошондуктан бул коркунучту баарыбыз жүрөгүбүз менен туюп, ичибизден өзүбүзгө өзүбүз унчукпоого ант берип, канча кыйынчылык, кыйноо болсо да көтөрүүгө бел байладык. Ал күнү түн жарымга чейин ошентип азап беришти. Түн жарымынан болгондон кийин аялдарды айылга түнөп келүүлөр үчүн кое берип, бизди кайрадан прицепке түшүрүп, качып кетишпесин деп таң атканча автомат менен кайтарып чыгышты. Темирдин үстүндө таң атканча уктай албай калтырап чыктык. Эртеси дагы ошол көрүнүш башталды. Жок, бул саамда кечекиде катарга тизип койгону менен бир-бирден чакырып алып, өздөрү жаткан вагонго алып кирип, көргүлүктү көрсөтүп жатышты. Кол менен да урушту, буту менен да тепкилешти, автомат менен да койгулашты. Бирок бизден эч нерсе чыгара албай коюшту. Ошондо жиндери ашынган желдеттер маскаралаганга өтүштү. Биздин арабыздагы бир абышканы келиндеринин көзүнчө энеден туума жылаңач кылып чечиндиришти. Күнөөкөрдү таап бербесиңер, мындан да жаман иштер күтөт деп эскертишти. Арабыздан бир кишинин кабыргасы сынды. Мындай шермендечиликке биздин да жалыбыз кайнап, чыдамыбыз кетип бүттү. Кийинки кечте сурак бүткөн соң прицептин үстүндө бир пикирге келе албай талашып тартыштык. Арабыздан бирөө жездеме түз эле айтты: "Сен анча эле намыскөй экенсиң, мына мен элем деп чыкпайсыңбы? Кылгылыкты кылып коюп, эмне үчүн биз баарыбыз сен үчүн кыйноо тартышыбыз керек? Бүттү. Мен эртең айтам, сен үчүн майып болуп жашагым келбейт" деп. А биз кызык кандуу жашыраак жигиттер тигилер уктап жатканда бастырып кирип, куралсыздандырып, анан өздөрүн жайлайлы деген сунушубузду айттык. Ошондо жанагы ар намысы тепселенген карыя баарыбызды тынчтандырып бир сөз айтты: "Араңарда баарыңардан көп мен маскара болдум. Бул бачагарлар мени көп кемсинтишти. Арият намысымды төбөлешти. Мындан кийин жашабай да койсом болот эле. Эгер мен жеке өзүмдү ойлосом, тиги күзөтчүсүн таш менен эч ак тырайта чаап, калгандарын колун кол, бутун бут кылмакмын. Ушул даражага жеткиришти бу бачагарлар. Бирок мен жалпы элди ойлоп жатам. Жалпы элдин тагдырын ойлоп жатам. Ар кимибиз ачууга алдырып, ансыз да араң турган эки элдин ынтымагына доо кетирбейли. Элдин биримдигин көрө албаган душмандардын чырагына май тамызбайлы.
Андан көрө чыдайлы, сабырдуу бололу. Боло бериш болду эми. Аягына чейин көтөрөлү. Буюрса биздин ишибиз ак. Жеңиш биз тарапта болот. Канчалык каарданып постогуларды тытып үйгө даяр турсак да, жүйөлүү айтылган аксакалдын бул сөзүнөн кийин өзүбүздү басып, сабыр күтүүгө бел байладык. Аксакалдын оозуна сала берди болуп, чын эле эртең менен совхоздун директору келип бошотуп алды. Кабыргасы сынган киши көптөн кийин сакайса да, оор ишке жарабай калды. Таанышымдан мындай адамдын эркиндигин, намысын кордогон окуяны уккандан кийин көпкө чейин бир ой башымдан кетпей жүрдү. Ал ой кишилик ариетти тепселесе да, өзүнүн жеке намысынын курмандыгы болбой, бийик адамгерчилигин, айкөлдүгүн көрсөткөн ошол абышканын сөзүнөн алган таасир эле. Бул бир караганда жөнөкөй эле айтылгандай сөздүн мааниси, мазмуну өтө терең болчу. Бул сөз согушка болгон жергеталдык карапайым элдин мамилесин билдирген касиеттүү сөз эле. Ошон үчүн мени толкундантты. Ошон үчүн менин көкүрөгүмө кыттай уюп, көпкө чейин жадымдан кетпей жүрдү. Ооба, жергеталдын карапайым эли согуштан зыяндан башка эч нерсе күтпөгөн букаралары жеңиштин башка жолун тандап алышты. Автомат, пулемет менен эмес, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен, баарын көтөрө билүүчүлүк менен жеңишке жетишүүгө умтулушту. Мындай жеңиштин куну канчалык кымбатка түшөрүн, канчалык жоготууга учурашаарын, кандай гана кыйынчылыктарды баштан кечирип, тепсендиде калышаарын алдын ала билишсе да, сезип туюшса да ушул жолду тандап алышты. Анткени бул жол адилеттүү эле да, ак эле да, табияты ичкен булагындай таза, адамдык насили өз тоосундай бийик жергеталдыктын бул беймани согушка башкача мамилеси болушу да мүмкүн эмес эле. Бул адашкан жалынды башкача кабыл ала алышпайт да эле. Тиги постто турушкандар жан дүйнөсүн, бүтүндөй адамдык турпатын нашага ууландырган эркулдар ушуну ойлошту экен. Автоматты кудайындай көрүп, кара күчтүн, зордук зомбулуктун кулуна айланышкан алар адамдын абийирине, намысына, эркиндигине шек келтирип, муну менен өздөрүнүн айбандык жүзүн көрсөтүп жатышкандыктарын байкаштуу экен. Балким адамдыктын чегинен эч ак чыккан ал немелер бул кылыктары менен ондогон кылымдарды карытып келе жаткан түптүү бир улуттун атына шек келтирип жатышкандыктарын, бүгүнкү күнгө чейин дүйнө элдерин суктандырып келе жаткан Омар Хаямдын, Саадинин, Фирдаусинин, Урдакинин атына шек келтирип жатышкандыктарын ойлошкон эместир. Кайдан ойлошсун? Бул согушта жергеталдыктардын өлбөй, өчпөй турган дагы бир эрдиги, дагы бир жеңиши 15 миңге жакын качкындарды кучак жайып тосуп алып, уруштун кесепетинен, үй жайынан, мал мүлкүнөн ажырап, чымын жанын оозуна тиштеп араң алып чыккан элди, согуштан эси чыккан элди тосуп алып, канатына калкалап, сындырым нанды бөлүшкөндүгү болду. Саны болгону 40-45 миң адамды түзгөн жергеталдын эли ошол күндөрдө өздөрү жокчулуктан тунжурап карандай атала менен жашап турушса да, айласы куруп, ач жылаңач калган качкындарга эшик ачып беришти. Айрым бир үй бүлөлөрдө 25-30дан качкынды багышты. Таап-такыр тааныштыгы жок, керек болсо тили, жери бөлөк бул адамдарды эмне бириктирди? Өздөрү ачарчылыктан кырылып калуу коркунучунда турган жергеталдыктардын чоочун элди өз боорундай тосуп алууларына эмне себепчи болду? Албетте дилдин, тилектин биримдиги. Кийинки кырдаалда кишиге жөлөк болууга чакырган улуу адамгерчиликтин күчү. Бүткүл турмуш турпаты менен согуштун кыйраткыч мыйзамына каршы турган эки элдин рухий жакындыгы. Мындан бир топ кийин официалдуу өкмөттүк армиянын чүмбөтүн жамынып, тазалоочу армия катары бастырып кирген, ачындыгында бейтарап элди талап тоноп, бейбаштыктын чегинен ашып кетишкендер да же бир колуна Куран, экинчи колуна автомат кармап, ал мустактан берки мусулман элди күчтөп, мусулмандаштырууну көздөгөндөр да жергеталдыктардын адал пейилин, акыйкат позициясын түшүнүшпөдү. Адамгерчиликти туу тутуп, адам өлтүрүүнү кечиримсиз күнөө катары санаган бул элдин конфликтти куралдын күчү менен эмес, акыл эстин, адамгерчиликтин, ыймандын күчү менен чечүүгө болгон далалатын жеңиш бир гана автомат менен камсыз кылууга болот деген жырткычтык ишенимге бекем ынанып алышкан согушчандар коркоктук катары кабыл алышып, каалаган кыянатчылыгын жасашты. Жергетал эли карманган гумандуу позицияны өздөрүнүн адамгерчиликсиз чен өлчөмдөр менен ченешип, сокур сезим менен түшүнүштү. Биз жогоруда жергеталдын согуштан көбүрөөк азап чегишине ошол кездеги бийлик башындагы адамдар,
элдин тагдырын чечкен билермандар өбөлгө түзүп беришин айткан элек. Ырас, жетекчилик коркоктук кылып, элин арасатка таштап качып кетпегенде, учурдан пайдаланып айрым бирөөлөр күнүмдүк мансапка, байлыкка, бийликке абийирин алмашып, бет бактык менен өз элин сатып ийбегенде, жергеталдыктар бул даражада басынбайт эле, бул даражада кысмакка алынбайт эле. Ошол мезгилде жергеталды Тажикстандын, башкача айтканда тажиктердин гана жери деп улуттук жиктешүүгө чакырган ураандар көбүрөөк угулуп жатты. Тилекке каршы бул тенденция али да басаңдай элек. Чын эле жергетал кимдин жери? Кайсыл эл көбүрөөк акылуу? Менимче жергетал тажиктердин да, кыргыздардын да жери эмес. Жергетал ким аны бир боорундай аздектесе, сүйсө, кастарласа, ыйык тумар катары көкүрөгүндө алып жүрсө, ошонун жери. Кимдин кан тамырында жергеталдын тунук булагы кошо агып турса, кимдин жүрөгүндө жергеталдын шамалы кошо согуп турса, ошонун жери. Кимге мекен, ата журт жергеталдан башталып, жергетал менен бүтсө, кимге дүйнөнүн, ааламдын түркүгү жергетал деп эсептелсе, ким өз өмүрүн, жашоосун бир мүнөттө, бир көз ирмемда жергеталсыз элестете албаса, ошонун жери. Кимге жергетал тек гана географиялык картаны толуктап турган аймак болбостон, жашоонун бүтүндөй маанисин түзгөн рухий байлык, түгөнбөс генч болсо, ошонун жери. Мен тажик элин сыйлайм. Дүйнө жүзүнө эчак таанылып, маданият бийиктигинен талашсыз чокусун аныктаган бул элдин көнөрбөс адабиятын өтө ызаат кылам. Атүгүл Жаминин, Фирдаусинин, Хаямдын, Саадинин, Законинин ысымдары менен сыймыктанам. Анткени мен өзүм кыргыз болсом да, ошол акындар жашап өткөн жана мезгили менен мейкиндиктин чегин билбеген шедеврлерин жараткан өлкөдө төрөлүп, алар калтырган рухий байлыктан жалпыга бирдей генч катары азыктангам. Тажик элин урматтаганымдын дагы бир себеби, алар менен көп жылдар бою чогуу жашап, бир эл, бир журтка айланып, дилин түшүнгөндөн эле эмес, дилин түшүнгөндөн эле эмес, тескерисинче алар биздин улуттук маданиятты, тилди түшүнүп сыйлагандыгынан. Мен жергеталдын мисалында айтып жатам. Тажикстанда улуттук, мамлекеттик тил тажик тили болгону менен, борбордон 300 чакырым алыс турган жергеталда кыргыз тили көбүрөөк роль ойношо. Тажик тилин билбеген кыргыздар жок болгондой эле, кыргыз тилин билбеген тажиктар да жок эле. Бул тек гана тигил же бул элдин катышынын көп же аздыгынан эмес, кандайдыр бир руханий керектөөдөн, маданий жуурулушуудан болсо керек деп ойлойм. 20-кылымдын аягындагы тажик элинин башына түшкөн оор трагедия биздин кыргыздардын да трагедиябыз болду. Бул кырсык бизге тек гана экономикалык, саясий кыйынчылыктарды жаратпай, рухий, психологиялык жоготууларга да учуратты. Анткени биз бир кыйла даражада тажиктешип, биз менен коюн колтук жашаган тажиктер кыргыздашып кеткен эле. Ошондуктан тажиктердин башына түшкөн кайгы биздин да кайгы болду, биздин да көрөңгөбүздү бөксөрттү. 1996 жылдын 6 августу жана 26 сентябры такыр эсимден кетпейт. Бул эки күндө эстегенде Кудайдан бир гана нерсени, согуштун болбошун тилейм. Бул каргыш тийгир сөз таптакыр сөздүктөн өчүп, унутулуп калса экен дейм. Ушул эки күнү 2 айылда адам көтөрө алгыс чоң кайгы жүз берди. Ушул күндөрү эки үй бүлө чоң жоготууга учурады. Ушул күндөрү эки эненин өмүрү түбөлүк кайгы мунга, арман, өксүккө айланды. Тажикстанда согуштун аягы тыйылбай, ачарчылык алкындап турганда, жергеталдын эли көк суунун жээгинен алтын казып, эптеп өлбөстүн күнүн көрүүгө түшкөн эле. Бара-бара 1-2 жылдан кийин жакын жерлерде алтын түгүнө баштаган соң, айласы кеткен эл сууну бойлоп өрдөп, 25-30 килограмм жүк көтөрүшүп, тоолорду ашып, 2-3 күн жол жүрүшүп, не бир азаптар менен алтын уюган жерлерге жетишишчү. Кээде бирдеме табышса, кээде кур кол кайтышчу. Ошол жылы каникулда үйгө келип, бир чети кызыгуум артып, бир чети аз да болсо үйгө пайдам тийсин деп ойлоп, эң негизги бейтаныш тоолорду көрүүгө куштарланып, алтынга жөнөгөн бөлөмдөрдү ээрчип алдым. Кырсык биз кайтып келатканда жүз берди. Кызыл суу деп аталчу ошол каргашалуу суудан баратканда да секирип өткөнбүз. Бирок анда таңгамал болгондуктан көп карамалбастан тез эле өтүп кеттик. Кайтып келсек, Кудай көрсөтпөсүн.
Сандықтай таштарды көз келешпеген тездікті ағызып, қандай қып-қызыл болып түсі өзгөріліп, құлақтың тарсылдағын жаршыдай күркіреп, алдан емедей қорқынышты ағып жатыптыр. Бірінші кичүү бөлім Наби өтті. Дарияның үстінен тартылып, екі учу екі жиектегі таштарға бекітілген жипке асылып өтті. Андан кейін Сыдық бөлім өтіші керегілі. Ошол учурда эмне болуп кеткенин билбейм. Экөөтең сүйлөшүп алгансып жипти чечип алышты да тиги өйүзгө ыргытышты. Мунусун жип менен өткөнгө убакыт көп кетет. Андан көрө секирип эле өткөнүбүз жөндүү деп түшүндүрүштү. Эсимде, экөөтең жоо угуп келаткансып шашылып алышкан эле. Кийин ойлодум. Азыр да ойлойм. Ошондо ал экөөнүн ичер суусу түгөнүп баратса керек да, шумажал демитип, шаштырып жатса керек. Ооба ошондой болду. Шашылышты. Учуп күйүп шашылышты. Наби өлөм үйдөн келе жатканда баарыбыз секирип өткөн таштын үстүнө чыкты да, таягын узата кармап бизди өткөрүп алмай болду. Биринчи Сыдык бөлөм барды. Анын артында лакшылык бир киши. Андан кийин мен турдум. Чынын айтсам, бир жамандык болорун сезип турдум. Жүрөгүм капсалаңдуу согуп, алдын ала бир кырсыктан кабар берип турду. Алсыздык кылдым. Тизелерим калтырап, жайымда катып калдым. Чечкиндүү болушум керек эле. Жетип барып Сыдык бөлөмдү колунан кармап, токтотушум керек эле. Ажалдан арачалашым керек эле. Анте албадым. Балким, ажал ошон үчүн ажалдыр. Көрүп туруп токтото албаганың, арачалай албаганың үчүн ажалдыр. Ажалдын күчү, табышмагы сыр ошондодур. Бул кырсык бир көз ирмемде болуп өттү. Сыдык бөлөм Наби бөлөмдүн суңган шыргыйын кармап секирип өтмөк болду. Жок, аттап өткүзү келди окшойт. Секирүүгө болбойт эле. Биз турган тараптагы таш тиги өйүздөгү ташка караганда жапыз болчу. Сыдык бөлөм аттап өтө берди. Түшүп кетти. Түшкөндө да жалгыз түшпөй, Наби бөлөмдү кошо ала түштү. Суунун агымы ушунчалык күчтүү экенин ошондо байкадым. Бет алды менен агымга каршы түшкөн Сыдык бөлөмдү көз ачып жумганча тегеретип чанага түшкөн адам сымал агызып жөнөдү. 30-40 метрден кийин көздөн кайын болду. Жок, шаркыратма бар эле. Шаркыратмага жетип көрүнбөй калды. Наби бөлөм түшкөндө эле суунун астына кетти. Күрөштөргө катышып жүргөн Сыдык бөлөм салмактуу болчу. Күү менен тартып суунун астына алып кетти окшойт. Бирок аттиң Наби бөлөм аман калса болот эле да. Аман калышына мүмкүнчүлүк бар эле да. Болгону шыргыйды кое бергенде, болгону манжаларын ачып ийгенде, бирок ал анткени жок. Анын адамдык насилин таразалоочу көз ирмемде, кишилик абийирин өлчөөчү көз ирмемде күтүргөндөй эле аракет жасады. Анын адамдык сапаты менен, айкөл жүрөгү менен мындан башкача болушу мүмкүн эмес эле. Анын тагдырын чечүүчү ошол кайырсыз көз ирмемде ал үчүн эки гана жол турду. Же өзүн сактап калуу, же адамдык абийирин сактап калуу. Ал ойлонбостон экинчи жолду тандап алды. Ошол каргашалуу окуя көз ирмемдик убакытта жүз берген кырсык жөнүндө ойлогонумда, шыргыйды мыжыга кармаган Наби бөлөмдүн эреси көз алдыма тартылат. Балким деп ойлойм ичимден. Таякты кое берүүгө үлгүрбөй калгандыр. Нес басып калгандыр. Жок, ал атайлап эле кое бербептир. Буга Наби бөлөмдүн кайниси Аскар айтып берген бир окуя күбө болду. 95-жылдын Саратан айы болчу, деди Аскар сөз баштап. Мен Байкем Токтор, Жездем Наби жана Жездемдин бир таанышы болуп, алтын казганга жөнөгөнбүз. Аптап мээни кайнаткан жай чилдесинин күнү болгондуктан суулар кирип, жаа бербей ташкындап турган эле. Сугурандын суусуна келсек, көбүк чачып, күкүктөнүп турган экен. Таштан секирип өтүп жатканда Токтор Байкемдин буту тайып кетип, сууга түшүп агып жөнөдү. Ошол учурда Жездем Наби да өзүн сууга таштап, Байкем шаркыратмага жетип жетпей калганда үлгүрүп кармап, суудан чыгарып алды. Кийин бир топ күндөн кийин ошол окуя жөнүндө сөз болуп жатканда, Жездемдин таанышы аны мыскылдагандай минтип сурады. Наби, ошондо чын эле өзүңдү сууга таштадыңбы же? Жездем дароо жооп бербей, көпкө ойлонуп туруп анан минтти. Мен бир гана ой менен таштадым. Же суудан чыгарып алам, же кошо кетем. Ушуну айтып бүтүп, Аскар мени карап ойлонуп калды. Мен да ойлондум. Көрсө, ар бир адамдын башына ошондой чечүүчү учур, адамдыгын өлчөөчү көз ирмем келет турбайбы?
Өмүр менен өлүмдүн чегин кирпик какканчалык убакыт ажыратып турган ошондой татаал сыноолорго чанда бирөөлөр гана туруштук берип, керек учурда жандан кечип болсо да абийирин, адамдык бийиктигин сактап калат турбайбы? Ким билет, Наби белән байкесин кыялбай кошо кетип жатып, адамдыктын чен жеткис бийиктигине көтөрүлгөнүн сезүүгө үлгүргөн эместир. А ошонун ордунда мен болгонумдачы. Көрсө кимдин ким экенин аныктоочу мындай көз ирмемден биздин да башыбызга түшүшү мүмкүн экендигин ойлоп, ошого алдын ала даяр боло жүрүү зарыл окшобойбу? Бул эки бир туугандар, менин жан күйөр бөлөлөрүм, болгону бири 31, экинчиси 35 жашта эле. Согуштун кесепети муну менен эле бүтүп калган жок. Октун уусунан курман болгондорду мындай койгонду да, уруш алып келген ачарчылыктын айынан алтын казам деп жүрүп, 18-35-тин тегерегиндеги 15тен ашык адам набыт болду. Канча үй бүлөдө балдар атасыз калып, энелердин көз жашы көл болду. Бир күндө эки уулунан ажыраган тайэжемдин үнү көккө жете зарлап ыйлаганы, өзүн коерго жер таппай боздоп ыйлаганы такыр эсимден кетпейт. Балдарынын акыркы мүнөттө кандай абалда болгонун, эмне сүйлөгөнүн, эмне айтканын кайра-кайра 10 жолу, 100 жолу тастыктап сураганын эстегенимде, анан дагы агып баратканда көз карашы кандай эле, бир нерсе деп сүйлөй алдыбы, жок дегенде белги берип коштошо алдыбы деп жалбырып сураганын эстегенимде, каңырыгым түтөп, айласыздан карайгиме жаш тегеренет. Ошол эле жылы мезгили күзгө таяганда, тагыраак айтканда 26 сентябрда Жергеталда дагы бир трагедия жүз берди. Буга чейин бир топ даярдыктан өтүп, согуштук тажрыйбага ээ болуп калышкан маджахеттер Жергеталга ушул күнү басып киришти. Ушул күнү катуу кагылыш болуп, арбын кан төгүлдү. Ушул күнү 12 гүлүнөн бир гүлү ачыла элек 18-20нын тегерегиндеги кырчындай жаш жигиттердин өмүрү кыйылды. Дал ушул күнү 25 үй бүлө кара кийип, 25 үй бүлөдө азанын, армандын күүсү жаңырды. Дал ушул күнү лакшылык бир байкуш эне зар-зар ыйлап Кудайга жалынып, аэропорттун подвалында камалып жаткан эгиз уулдарын, Асан Үсөнүн ажалдан кантип арачалап калуунун айласын таппай эси чыгып чуркап жүрдү. Бирок болбоду. Шорду эненин тилеги кабыл болбоду. Байкуш эне өз канынан бүткөн, өз жанынан бүткөн эгиз балдарынан бир күндө, бир саатта, бир көз ирмемде ажырады. Байкуш эненин асманы аңтарылып, жери жексем болуп, жашоосун түбөлүк караңгылык басты. Ошол эгиздерди Асан Үсөндү аткан адам, аларга карап оп-оңой, жеп-жеңил ок чыгарган адам, бул эки жигитти бир жолу өлтүргөнү менен, буларды төрөгөн энесин, ак сүтүн берип ал дейлеп баккан энесин 100 жолу, 1000 жолу өлтүрө тургандыгын ойлоду экен. Байкуш эненин эсине бул эки чүрпөсүнө бүткүл денеси ийип, мээрими төгүлүп, агынан жарылып, алгачкы жолу мамагын сала түшкөндө да бир өлө тургандыгын, бири-бирине коёндой окшош эки наристесинин алгачкы жолу күлгөнү, алгачкы жолу апа деп сүйлөгөнү түшкөндө дагы бир өлө тургандыгын, автоматтын кулу болгон неме ойлоп да койгон эместир. Алар жаткан бешикти көргөндө, алардын кийими көзүнө урунганда, достору, тели тең туштары, же алар жактырган кыздар жолукканда, эненин ичинен кан өтүп, жүрөгү бырча-бырча тилинип, миң өлүп миң тириле турганын ал кайдан ойлосун? Ким билет? Адамзаттын баарында эненин жүрөгүндөй таза жүрөк болгондо, эненин тилегиндей таза тилек болгондо, биздин жашообузду мынчалык азап, мынчалык тозок, мынчалык жоготуу коштоп жүрөт беле? Бул Тажикстанда жүз берген трагедиянын бир гана үзүмү, кандуу тарыхтын бир гана барагы, 60 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмаган өрттүн кымындай гана учкуну. Кээде ойлойм, деги согуштун кимге кереги бар? Аягы жалаң, көз жаш менен бүткөн бул аламат кайдан келип чыгат? Эмне үчүн кээ бир адамдар байлыкка, мансапка, бийликке жетүү үчүн башка өзүндөй эле жүздөгөн, миңдеген кишилерди курмандыкка чалуудан кайра тартышпайт? Адам дагы мындай ырайымсыздык, бетпактык, өзүмчүлдүк кайдан болот? Деги мындан алдын алуунун, муну менен күрөшүүнүн, жеңүүнүн жолу барбы? Деги эле адамзат бир үй бүлөгө айланып, айбандык инстинкттеринен арылып, адамча жашоого качан жетет? Же бул утопия бойдон калабы? Бул үчүн эмне кылыш керек?
А балкем ар бирибиз, ар бир жеке адам өзүбүздүн табиятыбыздагы айбандык башталыштарды, шайтандык башталыштарды, согуштук бүчүрлөрдү жок кылуудан, тазалоодон баштаганыбыз жөндүүдүр. Мүмкүн ар бирибиз өзүбүздүн ички менибизге тез кайрылып, адамдын жалпы адамзаттык идеалынын аттестациясынан тез өтүп турганыбыз оңдур. Ким билет, өзүбүз согушка, жамандыкка түздөн түз катышпаганыбыз менен кылык жоругубуз, аракетибиз, ойлорубуз, сүйлөгөн сөздөрүбүз менен, кайдыгерлигибиз менен кыйыр түрдө көмөкчү болуп жаткандырбыз. Адамзат качан гана бири ыйлап жатса, экинчиси күлбөй, кайгыны да, кубанычты да чогуу кабылдаганда, биринин жүрөгүндөгү жылуулук экинчисине өтүп турганда бактылуу болоттур. Баарысы мен үчүн эмес, ар бир нерсе баарыбыз үчүн деген принципке өткөндө гана гармониялуу жашоо орной тургандыр. Эсиңде эки кылган суроолору көп, жооп жок. Тажикстандагы граждандык согуш айрыкча бир колтугуна Куранды кысып, экинчи колтугуна автомат алып жүргөн мажахеттердин аракети ислам дини үчүн өтө оор жоготууну, тагыраак айтканда трагедияны алып келди. Мен мусулмандардын ишеними терең болгон бул диндин аталган тарыхый окуядан кийинки дүйнөлүк, эл аралык көз карашта алган баасы, рейтинги жөнүндө айтып жатканым жок. Реалдуу турмуштагы чындыкты Жергеталдын мисалында айтып жатам. Исламдын түпкү маңызына али жакшы түшүнүп элек, жергеталдык жаштардын көпчүлүгү мажахеттердин саясатташкан идеологиясын бул диндин чыныгы жүзү, мааниси катары кабыл алышты. Натыйжада көпчүлүк адамдар бул динге шектүү карай башташты. Мунун кесепетинен Достоевскийдин романында козголгон тагдырды чечүүчү суроого такалышты. Кайсы адамга ишенсек болот, кайсы адам жакшы адам, намазды окубай, Кудайга да сыйынбай, бирок бирөөгө жамандыгы тийбей өз жолунда жүргөн адамбы, же Куранды жатка айтып, 5 маал намазын каза кылбаган, бирок адам өлтүрүүнү да өздөштүргөн адамбы деген эки ача суроого такалышты. Көпчүлүгү адам өлтүргөн динчилден адамга залалы тийбеген оомуга көбүрөөк ишенишип, динден алысташты. Ким билет, мажахеттердин ичинде тек гана бийликти көксөбөй, саясий максатты көздөбөй, дин адилеттигин орнотууну чындап эле эңсегендер болсо, өздөрүнүн бул адашуулары менен, жаңылыштыктары менен тескерисинче ислам динине канча зыян алып келишкендиктерин эми түшүнүшкөн чыгар. Менин айтайын дегеним, бүгүн биз жашап турган доордо адам турмушу улам татаалданып, дүйнөгө үстөмдүк кылууга умтулган диний идеологиялардын аракети күчөп жаткан учурда, бир колуна адамды адам болууга чакырган ыйык китепти кармап, экинчи колуна ошол эле адамдын канын төгүүгө даяр турган автоматты алып күрөшкө чыгуу, динди адам каны менен тазалоо парадоксалдуу көрүнүш гана болбостон, акыл эске сыйбаган абсурдта болуп эсептелет. Анткени бүгүн ишенимге киргизүү куралдын күчү менен эмес, акыл эстен, рухтун, ыймандын жардамы аркасында ишке ашырылуусу керек. Албетте бизге дин керек, бирок саясатташпаган, бийликке умтулбаган, автомат менен Куранды жуурулуштурбаган, адамдын дилин, жан дүйнөсүн тазалап, жашоонун бийик маани маңызы жөнүндө ойлоого түрткөн, адамгерчиликти, чынчылдыкты туу тутуп, ак жашоого багыттаган дин керек. Ошондо гана жаңыланабыз, рухубуз агарып, адамдык нарк-насирибиз өсөт. Ошондо гана адамча жашоого, адамдын атын булгабай ыйык сактоого умтулабыз. Ошондо гана ар бирибиздин жүрөгүбүздө жамандыктын көлөкөсүн төөлү көчүргөн жакшылыктын чырагы жанат. Бүгүн согуш бүттү. 5-6 жыл бою араздашкан эки тарап мунасага келишти. Бир караганда тез эле баары жакшы болчудай. Бирок аттиң турмуш чындыгы таптакыр башкача прогнозду каңкуулап жатат. Согуш мезгилинде экономикалык блокадада калган Жергетал району бүгүн руханий блокадада. Башкача айтканда, маданий өнүгүшүнүн, илим-билимдин сферасынан такыр четтеп жатат. Эки тараптуу кагылышуулар жүрүп жаткан жылдарда мектептер иштебей жабылып калгандыктан байкуш балдар туташ сабатсыз бойдон калышты. Бүгүнкү күндө жаш курагы 9-10 класска жеткен, бирок китепти түзүк окуй албаган ондогон, жүздөгөн балдар кыздарды жолуктурууга болот. Жогорку окуу жайларында айрым бир кишилердин балдары гана окубаса, жалпы жаштар үчүн бул нерсе ичке ашпаган куру кыял бойдон калууда. Дагы бир өкүнүчтүү, атөгөл коогалаңдуу көрүнүш бул кыргыз мектептерде кыргызча китептердин жоктугу. Кыргыз балдардын тийиштүү материалдарды
өз эне тилинде өздөштүрө албагандыгы. 1,5 кыргызча китептер болгон күндө да эски замандын билим берүүсүнө ылайыкташкан 70-80 жылдарда чыккан китептер. Бул сабак өтүүнү татаалдантып, чала сабаттуулук деле пайда кылбастан, дагы бир олуттуу проблеманы эне тилин чала моңгол өздөштүрүүнү же унутуп калуу коркунучун пайда кылууда. Китепканаларда кыргызча китеп жок, ээнсиреп, ичак бош калган. Дагы бир ойлонто турган маселе кадр маселеси. Аз санда болсо да азыркы учурда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуп атышкан же окуп бүтүшкөн жаштардын бир да бирөөнүн өз жергесине барайын деген ниети жок. Мунун себебин аталган аймакта али да болсо туруктуу стабилдүүлүктүн жоктугу жана өз кесиби боюнча жумуш таап кете албагандыгы менен түшүндүрсөк болот. Же жумуш болсо да жан багууга ылайык айлык берилбейт. Дагы бир өкүнүчтүү нерсе, учурда бул чөлкөмгө аба менен суудай зарыл болгон медициналык кадрлардын жетишпей жатышы. Финансылык, экономикалык кыйынчылыктардан улам бул тармак боюнча жаштардын билим алууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу. Бир фактын айта кетейин. Дар-дармектин жетишпегендигинен өз учурунда эмдөө жүргүзүлбөгөндүктөн 1998 жылдын кышында бир эле Мөксу жамаатына караштуу айылдардан 150 наристе чарчап калган. Бул албетте өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Тилекке каршы тажик туугандардын конфликтисинин айынан Жергетал 21 кылымда ат араба жана сокко менен тосуулаганы жатат. Бул жагынан алганда көпчүлүк калкы орто кылымдык турмуштук шарт менен жашап жаткан Афганистандан айырмабыз калбай калды. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул аймак өз тургундарын жалаң жердин деми менен багууга чамасы чак. Азыртадан эле элге жер жетишпей, бул проблема курчууда. Эмне кылуу керек? Эң алгылыктуу жол адам ресурстарынын потенциалын ачуу. Башкача айтканда, биринчи кезекте элдин жашоосун жакшыртып, билимин өстүрүп, маданиятын жогорулатуу керек. Бирок кантип? Башты катырган суроо мына ушул. Менимче, Жергеталдын мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Келечеги али алдыда. Болгону жардам керек. Боорун көтөрүүгө жөлөк боло турган кол керек. Биринчиден, Жергетал 4 тарабы тоолор менен курчалган, тирүүлүктүн бейишиндей кооз жер. Анын үстүндө дүйнөдөгү эң бийик чокулардын бири. Ушул тоолор менен киндиктеш Памир тоолорунда, Муз тоого, Самони пигине чыккысы келген туристтер сөзсүз Жергетал тоолорун аралап өтөт. Ошондуктан бул өрөөндө туристтер үчүн шарт түзүү, башкача айтканда туризмди өнүктүрүү эң зарыл, кечиктирилгис маселелердин бири. Айтмакчы, 1996 жылга чейин мажахеттер басып киргенге чейин деп шаар кыштагында Норус фирмасы тарабынан туристтик база ишке кирип, туристтерди кабыл алып тейлей баштаган эле. Согуштан кийин жабылып, атүгүл тонолуп кетти. Экинчиден, бул райондун тоолорунда медицина үчүн өтө зарыл болгон дары-дармек чөптөр ого эле көп. Чаканда болсо фармацевтикалык фабрика ачса, аймактын экономикасына аздыр көптөр киреш алып келмек. Ал эми аталган чөлкөмдүн шартына шайкеш келген алманы кайра иштетүүчү, тери иштетүүчү, крахмал чыгаруучу, сүт азыктарын өндүрүүчү жана башка ушул сыяктуу ишканаларды куруу учурдун талабы болуп саналат. Бирок бул маселелерге тажик өкмөтү мамлекеттик деңгээлдеги проблема катары карап, олуттуу көңүл бурбаса, эл аралык уюмдардын, фонддордун көмөгү тийбесе, эң негизгиси ата-бабаларынан калган алакандай жерди ыйык тумардай аздектеп келе жаткан бир бооруна кыргыз мамлекети моралдык, материалдык жардам көрсөтпөсө, бул айтылгандар ишке ашпай, кыял бойдон кала берет. Мен Жергетал жөнүндө жаза турган болсом, Жергеталдын тарыхы, тагдыры тууралуу айта турган болсом, эң биринчи бул аймакка, жалпы эле Тажикстанда жашаган кыргыздарга бүт өмүрүн арнаган айкөл инсан, асыл адам, чыныгы этнограф Тайтөрө Батыркулов жөнүндө айтуудан башташым керек эле. Андыктан ушул макаланы жазып жатканымда Тайтөрө абанын элеси көз алдымдан кетпей, бул адамдын алдында өлчөсүз карыз экенибизди бүткүл турпатым менен туюп сезип, эгер бир нерсе деп жаза турган болсом, айта турган болсом, Тайтөрө абанын сиңирген эмгегин толук туюндура албай, бир жерин кемитип алчудай, бөксөртүп алчудай, абийиримдин алдында кыйнала бердим жана сөз баштоого батынбадым. Акыры ойлонуп отуруп, мындай адилеттүү жыйынтыкка келдим. Биз үчүн Тайтөрө абанын жасаган иштери, тажикстандык кыргыздар үчүн Тайтөрө абанын жасаган иштери, сиңирген эмгеги опол тоодой чоң да, учу кыйырсыз деңиздей терең. Ал эми бул кишинин өрнөктүү кайталангыс ишмердүүлүгүн
бир чакан макалага сыйдырам дегендин өзү жаңылыштык. Бул макалада айтыла турган сөз тек гана келечекте ал киши жөнүндө жазыла турган китептердин баш сөзү болсун. Ал кишинин уюткулуу өмүрүнүн бир көзүрмөн болсун. Ал киши тургузган асман тиреген мунаранын алгачкы тепкичине коюлган кадам болсун. Эгер жаңылышпасам 5 жашта болсом керек эле. Ошол жылы жайлоого Шагазга чыкканбыз. Шагазы 3 тарабы бийик тоолор менен курчалган, малга жайлоо, жанга жагымдуу ажайып жайлоо эле. Мына ошол жайлоого келип, караган гүл ачкан кезде Тайтөрө абанын бизди сүрөткө тартканы эсимде. Ошол сүрөт бүгүн да сакталып турат. Кошуналардын баары болуп чогуу түшкөнбүз. Мен энемдин жанында турам. Төш чөнтөгүмдө карагандын гүлү. Менин айтайын дегеним, бул кишинин айылга же жайлоого келиши биз үчүн жаш балдар үчүн эле эмес, кыз келиндер үчүн да майрам болор эле. Анткени ал кезде четки айылдарда фотография жок болгондуктан жалгыз гана Тайтөрө абага үмүт артышчу. Тайтөрө аба эч бирөөнүн көңүлүн калтыргысы келбей, ар бир айылды, ар бир жайлоону жөө кыдырып, жана бир айтып койчу нерсе сүрөткө бекер тартчу. Каалашыбызча сүрөткө түшүп алып, келерки жылдын ушул мезгилин, Тайтөрө абанын келер мезгилин чыдамсыздык менен күтөрөлек. Бул кишинин өзгөчө касиети, эске тутуусунун өтө күчтүүлүгү азыр да мени таң калтырат. Кайсы айылга, кайсы жайлоого, кимдин үйүнө барбасын, ошол айылдын балдарынын атын кичинесинен чоңуна чейин бүт билчү. Айрыкча жаш балдарды өтө жакшы көрчү. Өзү кайда барса кошо алып жүргөн, дайыма жонунан түшүрбөгөн асынма кара сумкасы болор эле. Мага бул сумка кандайдыр бир табышмактуу, сырдуу туюлчу. Бул сумканын ичинде өзгөчө укмуш буюмбу же башка бир нерсе бардай айтор көрүүгө балалык азгырлуу менен кызыкчумун. Бир күнү Тайтөрө аба сыртта жүргөндө ууруларча сумканын ичин аңтарып, жалаң кагаз, калемден башка эч нерсе таппай, көңүлүм сууганы да эсимде. Өзү болсо тынымсыз бирдемелерди жазчу, өтө көп жазчу. Ошондо биз менен камыр жумур сүйлөшүп, бир дасторкондо чай ичип отурган, керек учурда мени менен тамашалашып эркелеткен адам, биз сыяктуу эле жупуну кийинген жөнөкөй адам, бүткүл дүйнөгө белгилүү журнал «Вокруг светанын» кабарчысы экенин кайдан билдим дейсиң. Ошондо чырактын жарыгында көзүнүн жоосун коротуп, тажикстандык кыргыздардын маданиятын, этнографиясын иликтеп, тактап, чогултуп, кагаз бетине түшүрүп, кийинки муундарга баа жеткис таберик калтырып жаткандыгы түшүмө да кирбептир. Тайтөрө Батыркулов өзү Таластын кара буурасында тоолуп, ошол жердин суусун ичип, эрезеге жетсе да бүт өмүрүн, күч-кубатын, өнөр билимин жерге талга арнаган адам. Этнографиялык эмгектеринде, макалаларында Жергеталды канчалык даражада ачкан болсо, Жергеталдын шарапаты менен өзүн да ошончолук ачкан адам. Менимче Жергеталдын тарыхын, маданиятын, салт санасын, мындай койгондо да анын тоолорун, сууларын, жайлоолорун, кокту колотун, ой кырын Тайтөрө абача билген адам жок. Керек болсо бул аймактын ар бир булагы, ар бир ташы, ар бир арчасы Тайтөрө абага тааныш. Анын өмүрү баскан жолу, ишмердүүлүгү ушул булактардан, таштардан, арчалардан турат. Тайтөрө Батыркулов өткөн өмүрүн Жергеталсыз элестете албагандай эле, биз дагы Жергеталдын тарыхын эле эмес, келечегин да Тайтөрө Батыркуловсуз элестете албайбыз. Анткени бул айкөл инсан, көрүнбөгөн колдор менен ар бирибиздин дилибизге сепкен жакшылыктын үрөөнү келечекте чынарга айланып, Жергеталды гүлдөтөрү шексиз. Жергетал районунун борборуна бул кишинин эстелигин нукура алтындан тургузсак да аздык кылар эле. Тилекке каршы эстелик мындай турсун, кол жазмаларын китеп кылып чыгара албай уят болуп жатабыз. Тажикстандагы кандуу кагылышууну, оор трагедияны Батыркулов эл менен тең бөлүштү. Өзүнө да келген кырсык катары кабыл алды. 70-тен ашып, ал күчтөн таяп баштаганына карабастан, тажикстандык кыргыздар үчүн түйшүк артып, президент Аскар Акаевке кирип жатып, кыргыздарды көчүрүп келүүгө себепчи болду. Андан кийин өзү 3 жолу Дүйшөмбүгө барып, Борбор шаардын чет жагасында жашаган 115 үй бүлөнү көчүрүп келди. Жаңы конуштан ордуна чога алып, ыңгайлашып кетүүлөрү үчүн көп аракет жумшады. Азыркы күндө 80ге жакындап калган аксакал абабыз дале болсо максатынан жазбай, кара тегиндик кыргыздар жөнүндөгү этнографиялык мазмундагы макалаларын Бай-Мубай газетага жарыялап, эл аралык радио уктуруу болгон BBCден берип, күүсүнөн жазбай келет. Тайтөрө абанын болгон тилеги бүткүл өмүрүн саптап,
ине менен кудук казгандай машакат менен чогулткан казынасы, баа жеткиз рухий дөөлөтү, кол жазмаларын китеп кылып басмадан чыгаруу, бир өмүр издеп жүрүп калың эл арасынан тапкан алтын бүртүктөрүн жалпынын энчисине берүү, бүткүл кыргыз дасмиясына айландыруу. Ким билет, балким күнүмдүк көртүрлүктү эле ойлобой, түбөлүк кала турган руханий баалуулуктардын да тагдырына кызыгып, меценат болгусу келген ишкер азаматтар арабыздан чыгып калаттыр. Абдул Хаким Хожаев, 2000 жыл.